Арбаңыздар ардактуу баалуу кепке абай салуучулар. 20 кылымдын Гомер атыккан алп манасчы Саякбай Каралаевдин өмүрү чыгармачылыгы жөнүндөгү Каныбек Иманалиевдин Саякбай гений жөнүндө баллада очерк эссе китебин улантып окуйбуз. Манас керемети. Биринчи түш. Орошон акын Алык Улусмонов дагы Манаса дегенде манасчыга аян берип, түш менен келерине өтө ишенген. Маселен, Жаңыбай манасчы ага Манасты түш көрбөй айтат деген бекер. Манасчы болоордон 5-10 жыл мурда Манастын арбагы түшүмө аян берген. Эгер чындап эрегиштире турган болсоңор, Манас Баатырдын сөөгүн деле таап берем, бирок көрсөткөн менен көргөн кишилердин укум-тукумуна каргыш тиет деп сак-сактаган экен. Түштөн аян берип ырчылык кылуу Европа маданиятында 7 кылымдан баштап эле кездешет. Бул тууралуу академик Жирмунский, англиялык акын, ырчы Кэдман жөнүндө буларды жазып калтырган. Кэдман жаш кезинде дегеле ыргашыгы жок экен, ар дайым ырдоо кезеги ага жеткенде уялып сыртка чыгып кетчү. Бир жолу ошентип ыза болуп качып чыгып, сыртка жүрөнү отуруп уктап кетет. Түшүндө бир каардуу киши келип, "Сен ырдап беришиң керек" дейт. Кэдман болсо, "Жок, ырдай албайм" дейт. Бирок тиги сүрдүү киши "Ырдайсың дебедимби? Ырдайсың" деп бул жалган дүйнөнүн кантип жаралганын ырдатат. Эрте сойгонуп, түндө ырдаган ырды эстеп кайталайт, анысын монастырдагыларга айтып берет. Укмуштай обону менен дүйнө кантип жаралгандан баштап Христостун өлүмүнө чейин. Ошентип, Кэдман жараткан өзү түшүндө аян берген диний ырчы катары атагы жалпы Англияга таанылат. Келдибек манасчынын түшү. Келдибек манасчыга чүйдө кой кайтарып жүргөндө эң алгач Айкөл Манас 40 чоросу менен жолугат. Күндүз эле Манастын 40 чоросу ага: "Келдибек, жол жүрүп баратып, сеникине түнөдүк. Сенден кийин Сагынбайдыкына түштөнөбүз. Тыныбек менен болсо жөн эле жолугабыз. Бизди жөн эле ак ниетиңден тосуп аласың. Биз түшкү тамакты черик кожом келдикинен ичебиз. Бирок анын өмүрү кыска болот" деп айткан болот. Ал эми экинчи рет 40 чоро Манас менен чогуу келет. Ак куланы теминген каардуу жана сүрдүү чолок кара сакалчан. Ар бир көзү алакандай чоң, от күйүп турган бир зор киши "Манас деген мен болом" деди. Аны менен кошо сарала ат минген, нур жүздүү, бакыракай көздүү, буудай түстүү сакалчан адам "Мен Алманбекмин" деди. Анан Келдибек ак боз ат минген сакалы куудай кишиге кайрылып "Сиз ким болосуз?" дегенде "Мен жакын тууганы Бакай болом" деп жооп кайтарды. Алар анан Келдибекке минтип эскертишти. "Эгерде сен ар жылы ата-бабалардын арбагын эстеп, бизге арнап жандыкты курмандыкка чалып турсаң, сенден эркек тукум калат. Эгерде бир эле жолу ушуну унутсаң, анда эчтеке жардам бербейт. Сен тукумсуз каласың." Алар 3-чү рет акыркы жолу кездешкенде мындай дейт: "Сен бизди ырдап, бизге сыйынып жүрдүң. Бирок биз айткан шартты бүт бойдон аткарган жоксуң. Ошондуктан сенден эркек тукум калбайт, бир эле кызың болот." Чындап эле улуу манасчыдан ошентип эркек уул калбады. Тыныбектин түшү. 18 жашында зоот аттарды минген курал жаракчан сүрдүү баатырлар түшүнө кирет. Ошондо сурат минген орто бойлуу жигит, ак сакалы чүчтөгөй, уста кана мистедей, маңдайында тырыш жок, ак жүзүндө бырыш жок, сүлөөсүндө эгерилген, сүйлөсө адам эргеген, караңгыдан жол тапкан, сөз тапкан карыя Бакай аксакал так ошону таанып ал. Тиги карарган калың эл Коңурбайдын колу. Биз аны тосуп туруп, жапыра сайып, тымтыракайын чыгарабыз. Эми эртең коңгон жериңде бир кара кой болот. Ошону Манас Баатырдын арбагына арнап союп, ошол жердеги элге Манасты айтып бер. Манасты айта жүрбөсөң, майып болуп каласың дейт дагы дүрбөп жөнөп кетет. Кийинки күнү Шаабага барып, бир кара кой союлуп, Тыныбек тынбай төгүлүп, Манас айтат. Бүткөндө талып жыгылат. 2 жыл өтүп, атасы чоң баш Манасчыга жиберет. Ошондон таалим алат. Балыктын түшү. Кокон хандыгына алык-салык төлөш үчүн кыргыздын манап байлары балыкты кой айдатып Наманганга жөнөтүшөт.
Жолду баратып 3 жолдошу менен Манастын күмбөзүнө түнөп кетели деп ойлойт. Түндөсү жамгыр төгүп келгенде алар далдоо кылалы деп күмбөздүн ичине кире качышат. Балык жылуу жайга киргенде көз ирмелип уктап кетип, кулагына аттардын дүбүртү угулат. Ойгонсо жанындагылар кызуу уйкуда экен. Сыртка чыкса 40-50 атчан турат. Аларга салам айтса алик алышат. Балыкка дегенде аларга бул жака жиберилген малдын ээси Кушбектин кишилери го деп ойлогон. Бирок аларга эч окшобойт. Баары тең тандап тизгендей бойлору да бир, баш кийимдери, куралдары да окшош. Балык денеси дүркүрөп, эмне болгонун билбей эсмас. Ошондо сакалы белден чубалган карыя: "Сен бизди таанаган чыгарсың?" деп сурайт. Балык коркуп кетип: "Мен сизди мурда көрбөптүрмүн, бирок билет болушум керек" деп жооп берет. Анда атчандар: "Эми билбесең бизди билип жүр. Сен биз ээлик кылган мүрзөгө келдиң. Бизди элге ырдаган Токтогул деген ырчы болгон, эл журт жакшы тааныган Толубай деген сынчы болгон. Сен да бизди ырдай жүрүшүң абзел. Сен балык, уксуң калык, абдан айткын жазык. Сенин оозуң да, көзүң да балык окшош экен. Эми сен балык деген атка коносуң. Эшек минип жүргөндүктөн эмага ат тартуулап, жолдон бир быштыны кездештиресиң. Ал сеники болот" деп аны бакаята алып Манас жана анын 40 чуросу менен тааныштырат дагы көздөн кайын болот. Балык Наманганга келип, ошондо кирген суудай күндүр-түндүр ээлирип токтобой Манас айтып баштайт. Улуу дастандын дайрасы ошентип башталат. Чоюкенин түшү. Бир жолу жайдын күнү Кызыл Кыя ашуусуна жеткенде атын тушап коюп, өзү көк чөпкө жатып уктап кетет. Түшүндө алдынан бир аксакал киши чыгып, ага жол көрсөтмөкчү болуп баратат. Анан бир үйүр жылкы көрүнөт. Аларды аралап өтүп, чоң боз үйдү көрүп, ага киришет. Төшөктө өңү сур бирөө жаткан экен. Учурашса алик албады. Жыйылган жууркандардын жанында көйкөрдө коюлган кымыз турган экен. Бир кулк эткизип жутуп алат. Ошондо аксакал Чоюкеге: "Мынау киши Манас деген ушул болот" дейт. Анан боз үйдөн чыгышып, башка боз үйгө киришет. Ал жерде ак чуумал, бакыракай көздүү, сулуу чумак бирөө отурган экен. Дагы кымыз жутат. "Бул киши Алмамбет" деп тааныштырды баягы карыя. Ошентип ал аксакалды ээрчип 40 боз үйгө кирип, ар биринен бирден кесе кымыз ичет. Ойгонсо кеч кирип кетиптир. Ошондон кийин Манас айтып баштайт. Шапактын түшү. Залкар манасчылардын дагы бири Ырысменде уулу Шапак Манасчы кантип түшүнөн аян бергенин Кочкорлук Мамбет Сыдыков минтип эскерет. Шапактын кийинчерээк мындай шаркыраган тоо суусундай күрпүлдөп, күндөп-түндөп Манас айтып калышы тууралуу айылда бир нече аңыз сөздөр айтылып калган. Анын бири мындай: Шапак көл тараптагы бир чоң ашка барып, атчан жалгыз жол жүрүп келатып күн кештеп, эңир кирип кеткендиктен үйүнө жетпей, кош төбөгө конуп калат. Атын жайдактап тушап отко коюп, ээрин жазданып жатып, көз илинип кеткен экен. Аңгыча аттын кишенегени, туяктардын айлананы дүңгүрөткөн дүбүртү чукул эле жерден угулуп, көзү умаштай ачылат. Көзүн ирмеп алып, алактап карай салса, колдоруна карагайдай найыз алган, тулпарлары кичи тоодой заңкайган, мурду тоонун сеңирдей, көрүнгөндү жегидей дүү адамдар жоо жарактарын кыңгыратып маңдайында турушат. Ичинен келме келтирип: "Манас атамдын арбагы колдой көр" деп. Колбуранганча астыңкы ээрди калбайган, үстүңкү ээрди далбайган, ал муруту сеңирдей, айбаты албарс темирдей, алтын менен күмүштүн бир өзүнөн бүткөндөй, алды катуу кара жер, жерлигинен түткөндөй, жолборс жүрөк таш билек, жону калың, жаргабак, бирок мээри менен таш эрип, комурскага дагы жамандык кылбачудай сезилген бөтөнчө алп адам алдыга чыгып, ички дүйнөдөгү бугуңду тартынбай түгөт айтып, бай казынаңды элиңе чача жүр, ансыз да сеники түгөнбөйт, ошондо Манас атаңдын арбагы колдойт, о мейин деп бата берип, анан баардыгы көздөн кайын болушуптур. Ошондон кийин 3 күн онтолуп, кара тер басып жөөлүп, төшөктө жатып, 3 түн өткөндөн кийин эсине келип, баягы кош төбөгө кайрылып, баш жагында жогордагы окуяны болгондой ыр менен айтып төгүп, анан Манасты баштап, оозуна нар албай 3 күн 3 түн айткан. Эл быкпырдай чогулуп, ал ыйласа кошо ыйлап, соорунсу кошо сооронуп, 3 күн бою былк этпей угушту дейт ошондо. 3-күн болгондо кош төбөнү коюу туман каптап,
шатыратып жаан мөндүр жаап, ак жайдын күнү аягы карга айланып, алай дүлөй болуп, кар аралаш жоо жаракчан минген аттары сеңирдей болгон алып адамдар өтүшкөндүгүн, алардын аттарынын кемегедей болуп оюлган ай туяк издерин көргөн адамдар да болгон. Мунун канчасы чын, канчасы төгөн экенин ким билсин? Өзү да чечилип, бул окуя тууралуу кийин айтчу эмес экен. Айтур ушундай аңыз калыптыр эл оозунда. Сагынбайдын түшү. Сагынбай Орозбаков болсо, али Манас айт элек кезинде Ысык көлүнүн күнгөйүндө жүргөндө эле майда баратырларды ээлигип айтчу экен. Ошондо кадимки зор манасчы чоң багыштын Манас айтканын көрүп, Манасты үйрөнсөм деп дегдейт. Чоң багыш болсо, Тыныбек таалим алган ошо доордун залкары эле. Атасы Алишер менен күнгөйдөн Кочкорго көчүп келишет. Ошондо Сагынбай 15 жашта болчу. Баары тең көчүп келери менен катуу ооруп, Сагынбай чечек оорусуна кабылат. Төшөктө тердеп, жөөлүп, уйку соонун ортосунда жатканда сырттан дүбүрт угулат. Ошондо тышка чыгышса, байыркы доордун кишилери жоо жаракчан, тулпарлары тердеп, алдыларында кабылан Манас чоролору менен турган болот. Ошондон көп өтпөй, эки бир тууган тең Манас айтып, Сагынбай тез эле эл оозуна алына баштайт. 2 жылдан соң Сагынбай 17 жашка келгенде Кеминге көчүп келишип, 10 чакты жыл туруп калышат. Ошондо Сагынбай дасыккан манасчы болуп, даңкы далайга кетет. Сагынбайдын өзүнүн айтуусу боюнча аны дайым 7 жашынан бери ак селдечен, ак көйнүкчөн бир караан коштоп жүргөн. Дагы бир эскерүүсүндө мындай баяндалат. Сагынбай бала чагында козу кайтарып жүрүп уктап кетет. Түшүндө ага ак сакал бир карыя жолугат. Оозуңду ач балам, алтын шилекейимди чачыратайын. Мындан жаман болбойсуң дейт. Сагынбай коркуп оозун ачпайт. Анда башка Манас айткың келеби деп сурайт. Сүйүнүп кетип ооба дейт. Тигил киши мына деп оозуна кум сыяктуу бирдеме чачыратып жиберип, ошондон соң көздөн кайын болот. Ушул окуядан кийин Манас айтып баштаган эмиш. Себетейчи Жакшылыктын түшү. Өзүнүн кантип Семетей айтып калганын кадимки Саякбайдын устаты Жакшылык Сарыков Минтыбырга кошот. 25 кезимде күнү түнү 3 күндө аям берип өзүмө, түшүмдө келди көзүмө, белги берип береним, жамагыңды ташта деп, акыры мени айткын деп, түшүмдө сөзүн уккамын. Түшүмдө сөзүн уккан соң, жамакты мындай таштадым, Семетей менен Сейтекти ошондо айта баштадым. Жаңыбайдын түшү. Бир жолу Кочкорго баратып, жолдо үргүлөп кетет. Түшүндө 3 атчан найзаларын сунуп келатышат. Уштарынан от күйөт, бирөөсү аны сайып өтөт. Найзасы денесине кирип чыгып, учунда баягы оту дагы деле күйүп атат. Атчандар Жаңыбайга айтып атпайбы? Сен аталарыңдын ыйыгышын улантпаганың үчүн ушундай жазык тартасың деп. Анан баягы үчөө тамак даярдап баштайт. Бул учок манасчаларга: силер көзгө көрүнгөн көрүнчүсүңөрбү же чын эле адамсыңарбы деп кайрылат. Ошондо бирөөсү: мен Семетеймин, бул Гүлчүрө, теги Канчору дейт. Ушунчалык тамагынан ооз тийип жегиси келет. Бирок бүт баарын Канчору жеп салып, Гүлчүрө экөө чатакташа кетет. Бир кезде Канчору Жаңыбайга азык алып келет. Таруу экен. Оозуна чубуртуп, улам жутуп атып, өтө көптү жатат. Ушул чубурган таруунун баары көрсө, чубалжыган жомок окшобойбу? Ойгонсом үйдө жатыптырмын дейт. Кийин Манасчы көккө дели өрүп ооруп калат. Айыккандан кийин өзүм тоолуп кетип барып Манас айтып жүрдүм. Кийин эл алдына чыгып айттым. Ошентип жүрүп Манасчы болуп кеттим деп, өзүн кантип Манас даарыганын баян кылат. Дүнкананын түшү. Кочукей уулу Дүнкана кантип Семетей айтып калганын минтип эскерчү экен. 7 жашар кезимде түшүмө Семетей, Гүлчүрө, Канчоролор киришти. Бизди элге айткан дешти. 3 жыл айтпай жүрдүм. Кыйнап түшүмдө Семетей келип найза менен сайып кетти. Ошондон кийин кыйналып ооруп жүрүп, кийин айта баштадым деп. Мамбет Чокморовдун түшү. Түшүндө сан миң кол менен келаткан бир кол башчыны көрдүм дейт Залкар Манасчы. Анан бир адам пайда боло калып, булар ким экендигин билесиңби деп сурай баштады. Билбейм деп жооп бердим. Анда муну сайып өлтүрүш керек деди бирөөсү. Жок, коркпо, бул Айкөл Манас болот. Чыгыштан батышка жоокерлери менен жол жүрүп баратат.
Сен эми Манас айтып башта. Манастын жанындагылар 40 чуросу болот деген үнү колду кулагыма. Айтат, айтпаганда кайда барат деп дагы бир үнү колду. Жок, айтпайт, андан көрө көкүрөгүнө мөөр басалы дегенде жүрөгүм түштү. Жок, айтып баштайт, а дегенде кыйналып айтат, мөөр басалы деген дагы бир үнү колду. Ошондо башына ак чалма кийген, чулок койрук боз ат минген бирөө оң жак көкүрөгүмө мөөр басты. Мына эми бүттү. 20 жашка жеткенде манасчы болот деп айтып кетти дагы көздөн кайын болду. Ал эми ошол тапта кимдир бирөө жарым кабылып калса, не өзү көрүп калса, талып жыгылып калчу экен. Мына ушундай абалда жүрүп, эл арасына чыгып айтпагандыктан ал бир жагыптасынан шалооруга чалдыгат. Мамбеттин абалын байкаган таекеси Дөңүзбай жомокчу аны эл аралатып жүзүн ачкан экен. Ошондон тартып Мамбеттин оорусу токтоп, Манас жомогун элге айтып калат. Туура алар айткан жашка келгенде бүтпөс, көнөрбөс, көркөмүнө сөз жетпеген Манас дүйнөсү башталат. Семетейчи Сейдана эненин түшү. Бул окуяны Семетейчи эне өзү минтип эскерет. 1958 жылдын май айы болчу. Жашай алмаппыз. Турмуш бир толоң болуп калган. Күн түшүп бараткан. Балдарыма чай берейин деп эшикке чыксам, буга чейин жаңы эле казанга нан жапкам. Нан бышкандан калган чокко чүйгүнгө чай койдум эле. Кара чөгүн шарактап кайнап жатыптыр. Чөгүндү алуу үчүн эңкее бергенде Сейдана деген бир башкача добуш заң кетти. Колум чөгүнгө жеткен жок. Башымды өйдө көтөрүп көргөн көзүмө ишенбей калдым. Эми эле эч ким жок эшиктин алды. Кылкылдаган эле атчан жоокерлер. Жүрөгүм оозума кептеле түштү. Маңдайымда ак сакалы жайкалып, төшүн жапкан, ак калпагы бийик, көгүш тулпар минген адам турат. Сейдана деди ал. Биз Бейжиңге бара жатабыз. Алтын сакал Айкожо, күмүш сакал Күнгожо деген элчи бул, деп дагы бир сакалынан нур чачырап турган кишини камчысы менен жандап көрсөттү. Намаз убагы болуп калды. Үйүңө намаз окуп алалы. Мындан кийин сен бизди айтасың. Биз сага ишеним бердик. Тигил болсо Манас баатыр биздин шерибиз. Жакшылап кара деди. Мен карай салып эле башымды колум менен каккылап жыгылдым. Кудайга тобо, колумтого жыгылып түшпөгөнүмө. Манас атанын сүрү оңой эмес экен. Аны тике карай албай калганыма эндигиче арман кылам. Эгерде даана карап калганымда Манас эпосын толугу менен бүт айтып калмакмын деп өкүнөт кийин Семетейчи. Манас атаны көргөн адам оңой адам болбойт. Кийин Манасты көрдүм дегендердин көбүн көрдүм. Мен буга ишене албайм. Мен мүмкүн карайт белем, а дегенде эле көзүмө сол жаагындагы чулок көк жаларыстан урунбадыбы? Тим эле тытып кетчүдөй ок толуп туруптур. 40 чуросун кийин даана көрдүм. Башымды катып канча жатканымды билбейм. Турсам күйгүм, балдарым ачка болуп ызы чуу, чай эбак суулуп, от өчүп калыптыр. Эсмас болгон жалым кайра от жагып чай кайнатып кирдим. Айлана тыптынч, бирок эшиктин алды айдап кеткендей казылып калган туяктардын изи. Мына ушундай окуядан кийин дагы Сейдана жомокчулук жолго түшпөй жүрө берет. Анткени биреси элден тартынса, экинчиден кайнатасы дагы каардуу киши болгондуктан андан коркот. Кийин бир канча жолу түшүнө баатырлар кирип, ар кайсын айтып коркутушат. Акырында айтпасаң шерлериңди алабыз дешет. Сейдана ага анчейин түшүнө бербейт. Кийин Арзыбек, Дөөлөтбек, Мырзабек, Таласбек деген 4 баласы тең соп-соо жерден эле биринин артынан бири удаа чарчап калганда түшүнүп, балдарынын күйүүтүнө чыдабай жинди болуп калат. Ошондо да баатырлар айтасың деп кыйноо калышат. Ээн жерлерге барып айта баштайт. Алгач Семетей эпосунан баштайт. Жанымда Каныкей, Айчүрөк, Семетей үчөө сүрөп турду деп эскерет. Өзү ал тууралуу. Ошентип кыйналып жүрүп, Торкенде сүлөт өтүп жаткан жерде биринчи жолу эл алдында айтат. Анан бат эле оозго алынып кетет. Жинди деген аты калып, Семетейчи Сейдана атыгат. Шаабай Азизовдун түшү. Шаабай Азизовдун атасы айтылуу Чоюке Манасчынын бир тууган иниси болгондуктан, кыргызча айтканда, кан кууп, каны тартып, Манасты жорго сөзү менен жомок кылып айта турган. Кийин түшүнөн аян берип, уулу Шабайдын дүбүртү катуу чыгып келатканын билип, менден күчтүү жомокчу ушул болот деп, Азиз атасы жол бошотуп берип, айкөлдүктү көрсөтөт.
Муну тубаса манасчы деп өзү минтибес кирет. 6 жаштагы тестиер курагым. Адаттагыдай эле эртең менен атам Азиз мени бос байталга мингизип, канчыгага азык байлап берип, кой айдатып, кара бөлтөк төшүнө жөнөтөт. Мен төштөрдө баратып, жаман карагайга жетем. Аттан түшүп, кыйшайып жата калсам көзүм илинип кеткен экен. Бир маалда дүңгүрөгөн добуш чыгып, түмөндөгөн калың кол каптап келип калат. Кайдан жайдан чокчо сакалчан, узун бойлуу арык чырай келген, сур чепкен кийген чоюке атам пайда болуп, мага кайрылып, "Буларды билесиңби?" деп, артында турган баатырларды катары менен атынан атай баштайт. Ошентип чоюк атам Бакай, Манас, Кыркчоро, Канекей, Чыйырдыларды тааныштырып чыкты. Бул кол бейжинди көздөй аттанып бара жатат. Коңурбайдын колун тозбосо, бир балени баштаганы турат. Айкөлдүн гүл азыгынан берейин. Мынабу олуяларды оозуңан түшүрбөй, кандай көрсөң ошондой айтып жүр деп, оозума бир коч таруу салып, дагы бир кап таруу менен бир кап кумду бир кери кашка бээге жүктөдү. Ошол замат саң кол чыгыш тарапка аттарып, дүңгүрөп жөнөп калды. Бир заматтын ичинде эмне шумдук болуп кеткенин түшүнбөй, дендароо туруп калдым. Уйкумдан чоочуп турсам, жайылып жүргөн кой эчким, оттоп турган атым жок. Күн кеч тигер болуп калган кез экен. Ошондо коюм да, байталым да өздөрү эбак үйгө түгөлү менен жетиптир. Атам Азиз өзү келген малды көрүп, мени 3 күн бою издейт. 3 күндөн кийин мени кара бөлтөктүн чоң коктусунан табат. Коркуп калган жаным атама эч нерсе айтпадым. Ошондон тартып 2 көзүм көрбөй калды. 1 жылдай жетелетип жүрдүм. Түнкүсүн уйкумдан чоочуп, кыйкырып, бакырып жаткан жеримен туруп, басып кетип, ээлигип жүрдүм. Менин бир кереметке дуушар болгонумду түшүнгөн атам алдап суулап чоо жайымды сурады. Мен болгондой кылып айтып бердим. Атам дароо бир кара козу союп, айылдагы көкүлдөөлөрдү чакырып, түшүмдү айтып түлөө өткөрдү. Элден бата алгандан кийин көп өтпөй көзүм жазылып, мурдагы эл ирмем дагы токтоп, ичимден кайрып, көңгүрөнүп манас айтып жүрдүм. Ошентип 7 жашымдан тартып манас айта баштадым. Кааба манасчынын түшү. Түш тууралуу жомокчу Кааба Атабековдун өзү айтып кеткен мисалынан келтирели. Жаз күндөрдүн биринде боз үйдө уктап жатып, таңгамаал ач кыйкырык, ызы чуудан ойгонуп кетет. Эки жагын караса, туурдугу көтөрүлгөн керегенин сыртынан караан эле көрүнгөн бир баатыр калың колдон бөлүнүп, Кааба жаткан боз үйдү көздөй атын камчылап келип, бул сансыз кол Манастын колу, чыгышты көздөй аттанып бара жатат. Ушул көргөн билгениңди элге айт дегичекти болбой, өзү менен өзү сүйлөшүп жаткан баласын көрүп, энеси чоочуп, Каабаны түшүнөн ойготуп жиберет. Үзүл-кезил түшүнөн чоочуп ойгонгон Кааба элирип качып, атүгүл адам эмес, ат кеч алгыс кирип аткан тоң суусунун арка өзүнө кечип өтүп кетет. 12-13 жаш курагында Кааба ушинтип бейтап тартып, тоо ташка урунуп жүргөнүндө молдочулугу бар атасы Атабек уулунун жанын коргоп калууга утур-утур Курандын сүрөлөрүнөн окуп, көп аракет кылат. Баласы баштагысынан жазбай, кокту колот таралап, суу бойлоп тентип жүрөт. Кийинчерээк баласынын абалын түшүнүп, Каабаны тоңөрөөнүндөгү атактуу жомокчу Мамбет Чокморовго алып барат. Мамбет баланы көрүп курмандыкка бир кара коз алып, жума күнү эртең менен келгиле дейт. Атабек айтканындай кылып, жума күнү таң атпай бир кара козусун атына өңөрүп, Каабаны учкаштырып алып келет. Мамбет козуну мууздатып, Манастын арбагына багыштап Куран окуп, Каабага батасын берет. Баягы баланы коштоп жүргөн кесел токтоп, Кааба эл аралап Мамбет менен кошо жомок айтып баштайт. Ошентип касиети улук Манаска жол ачылат. Уркаш Мамбеталиев 1935 жылы Ысык көл областынын Түп районундагы Талды суу айылында туулган. Бугунун Белек уруусуна кирет. Атактуу манасчы Дыйканбай Уркаштын бабаларынан болгон. Дыйканбай, Чоюке, Тыныбек манасчылар менен замандаш эле. Уркаштын атасы Мамбет аалы Дыйкан адам экен. Апасы Асипа казак кызы. Тубаса коңгуроодой үнү бар. Казактын кыз жибек дастанын жакшы аткарган. Мамбет аалынын атасы Дүйшөн аалы чоң санжырачы. 4-классынан баштап Уркаштын жомокко болгон кызыгуусу артылган. 1946 жылы Саякбай Каралаевге жолугуп, анын батасын алган. 10-классты бүтүрүп Советтик армиянын катарында кызмат өтөгөн. 1960 жылы Каракол шаарындагы элдик театрда иштеген.
Андан Бишкек шаарындагы филармонияга которулуп келген. Саякбай ата жөнүндө Уркаш аба төмөндөгүдөй эскерет. Бүркүт кабак, кызыл чырайлуу, курсактуу адам эле. Өзгөчө боорукер болчу. Шаарга жаңы келип ижарада жашап жүргөнүмдө Уркаш сага чоңдорго кирип 2 бөлмөлүү үй алып берем деп калды. Мен ага жаштык кылып макулдук бербей койдум. Макул болсом алып бермек экен. Көз өткөндө төмөндөгүдөй ырга коштум. Илгертен баштап берсе тарыхтан күн канатын талыткан, кош болаке, кош канаттан бүткөн, караан үзүп калкып кеттиң жараткан. Көз өтүп кеткен устаты Саякбай Каралаев Уркаштын түшүндө аян берген. Филармониянын алдында чогулуш өтүп жатат. Эл тарап баратканда ой балам, үйдөн маазым менен калпагымды алып кел дейт. Айткандарын алып жолдо келе жатканымда эмнегедир калпагын башыма кийгим келди. Кийсем эле алдыман чал чыга калды. Чоочуп түшүмдөн ойгонуп кеттим. Эртең менен устатыма Куран окудум. Манас айткан адамдын өзү пайгамбар эмеспи деп түрк боордуштор таң берген. Элирип Манас айтканда кээде кыргыздар бутуна жип байлап коюп токтоттурган Тобаса манасчы Назаркул Сейдрахманов менен улуу тойдун алдында 1995-жылы Сырдана маек куруп калдым. Ал буларды айтып берген эле. 1973-жылы биринчи жолу манасчы ырчылардын конкурсуна катышып, анда дагы жеңүүчү катары табылып, Маданият министрлигинин чечими менен филармонияга ишке кабыл алышкан. Араң 4 жыл жүдөп жүрүп шаарга батпай, жанга тынч эле деп кайра айылга кеттим. Ал жака барганда кой, Манас айтпай деле, эл сыяктуу тирлик кылып, мал багып, оокат кылып жүрө бербейминби деген ойго келдим. Манасты айтпай унутуп көрөйүн дедим. Айтпай жүрө берип, анан бир күнү оорудум. Өзүмдөн өзүм жүдөп, чиедей болуп арыктадым. Атам бир күнү сен Манасты таштап салайын деп жүрөт окшойсуң, бирок оңой менен таштай албайсың. Таштай турган болсоң үй бүлөгүңдүн бирөөнө же балдарыңа кесепети тиет деди. Өтө кыйналып түш көргөндө атама гана айтып берчилим. Ошондо байкаса керек. Манас айтканда атайын унутайын деп кыйналып жүргөндө досторум арак ичсең унутасың дешти. Анан аракка кирдим. Достор менен өкүрт арак ичип, кечте үйгө кирерим менен ар дайым артыман эшикти шарт ачып, бирөө кирип келгендей болот. Заматта соолуккандай боло түшөм. Не бир коркунучтуу түштөрдү көрөм. Ошонун баарын атам баамдап жүргөн окшойт. Кой балам, келинчегиңди, бала чакаңды алып, Манас атанын күмбөзүнө барып мал союп, Куран окутуп келели деди. Атам өзү баш болуп барып, улак союп Куран окуттук. Ошондон кийин арак ичпей, өзүмдү жакшы сезе баштадым. Манас айтайын дегенде эле оюм жок болчу. Атыңдан айланайын Манас ата. Атын уксам угуп, көп көңүл бурбай деле жүрчүмүн. Андан калса 6 жашар баланын эмне менен иши бар. Бир жолу эле мындай түш көрдүм. Баары ошондон башталды. Таласта биздин айыл жакта Дамбагар деген тоо бар. Ошонун алды кышында көк жылгаяк муз тоңуп, биз ошол жака чана тээп ойнойт элек. Дамбагардын ар жагында 5 таштын зоолору заңкайып көрүнүп турат. Бир топ балдар ошол жака муз тээп ойноп атат экенбиз. 5 таштан бери көздөй калың туман эле каптап, анан 2 опол тоодой караан суурулуп чыгып бизди көздөй келатат. Балдардын баары дыргаяктап качып жөнөштү. Ал 2 караан 2 тоодой атчан болуп чыга келди. Мен кандай качсам, ал 2 караан дал ошондой жол менен биздин үйгө келатышат. Алар биздин үйгө киргенде мен ойгонуп кетсем эле эшиктен үйдү солкулдаткан аттын катуу дүбүр тогулуп, түшүмдөн кийин ушундай сезилип жатабы деп атамды ойготуп, мал келип бедени жеп атат окшойт, эшикте аттын дүбүр тогулуп атат дедим. Атам эшикке чыгып, эч ким жок деп келди. А менин кулагымдан болсо дүбүрттүн үнү кетпейт. Катуу таасир ошондон башталды. Ошондон кийин эле демигип, бирдемке айткым келет. Бирок эмне айтаарымды өзүм билбейм. Козу улак кайтарып айылдын сыртына чыгып кетем. Ээн жерде өзүмчө эле кыйкырып жүрө берем. 6 жашымда эле төгүлүп чачылып, Манас айтып ийди дейсиңби? Ушинтип кыйкырып алсам, эс алып алгандай болуп калам. Ошентип жүргөнүмдө айылдагы бир аксакал көрүп калып элге: "Бу Ишенкулдун баласы же жинди, же бир балекети бар. 2 сааттан ашык өзүнчө эле кыйкырып жүрөт, анда-санда Манас, Манас деп коет" деп айылдагыларга айтып келиптир. Ошондон кийин эле көчөдөн өтүп баратсам, эл: "Сен Манас билет экенсиң, айтып берсең" деп кармап алышчу болду. Манасты билет экенсиң дегенин өзү дем бердиби, билбейм, Манасты жамактатып бирдеме айтчу болдум. Манас айтуудан башка искусствонун башка бир түрүндө
Минтип акыл эстен адашып калгыча берилген учурлары болбойт. Дүйнөдө теңдеши жок манастын эң өзгөчө касиети ушунда болсо керек да. Демек бул көркөм чыгармабы же магиялык күчү барбы? Ошого акыл эсим айран таң. Кээде отуруп касиетиңден айланайын Манас ата. Бул өзүнчө бир кудайбы деп ойлоп кетем. Анын дагы ачыла элек сырлары канча. Түбүнө Саякбай менен Сагынбай жетпеген эми ким жетмек? Тереңдеген сайын тереңдеп, бийиктеген сайын бийиктеп барат. Азыркы күндө Түп районунун ооруканасынын башкы врачы болуп эмгектенип жаткан табигый талант семетейчи Кубанычбек Алмабеков өз атасы Касымалы 7 жашында аян алып манас айта баштаган экен. Өзү кантип манас айтып калганын минтип эскерет. Манасчылык өнөр атадан балага өтүп, тукум кууй турган өнөр экен. 1962 жылы айыл четиндеги чоң суудан өтүп бара жатып, өзүмдөн өзүм эле Манас менен Коңурбайдын кармашын айтып кирип, эсим ооп жыгылып калыптырмын. Канча убакыт айтканымды да, канча убакыт жатканымды да билбейм. Айтор жатып калган жеримден чоң атам издеп жүрүп таап, баламды арбакта арып кеткен тура деп, үйгө алып келип, чоң энем экөө мени ырымдашыптыр. Кийинчерээк чоң атам каза болуп, 40 ашы бериле электе чоң атам түшүмө кирди. Түшүмдө чоң атам колумдан кармап Бакай атага ээрчитип келди. Бакай ата, таанып ал, бул Семетей, бул Манас, бул чоролор деп баарынын атын атады. Анан эми буларды оозуңдан түшүрбөй айтып жүр деп буйрук берди. Эртеси элирип Манас айткым келип калыптыр. 1966 жылы чоң атам Алмамбеттин кол жазмасын Илимдер академиясына өткөрөм деп атам мени Фрунзеге ала келди. Фрунзеде Саякбай атамдын үйүнө барып кондук. Саякбай атам ооруп жаткан экен. Бизди көрө калып, жездемдин кулундары келген тура. Чоң энем Арык мырза тукумунун Сары Калпак уругунан болгондуктан чоң атамды жездедечү деп сүйүнүп, мени башымдан сылап батасын берди. Кийин мен 20 жашка чыкканда Саякбай атамды түшүмдө көрдүм. Түшүмдө Саякбай мени ээрчитип алып, экөөбүз жоон топ элдин ичинде манас айтып жатыптырбыз. Арадан жылдар өттү. Кийинчерээк мен туң кыздуу болгон күнү Семетей баатыр өңүмдө келип, отурган жермен күч менен көтөрүп туруп, дубалды көздөй ыргытып жиберди. Бир топко чейин эсиме келе албай, эмне болуп кеткенин түшүнбөй, бөлмөнүн бурчунда жатып калдым. Аңгыча болбой, маңдайымда сары алтындан зоот кийген, башында туулга, колунда түпөктүү найзасы бар, төбөсү шып тиреген сүрдүү зор баатыр пайда болуп, мен Семетей болом, атаңдын жолуна түшпөй, бизди неге айтпай жүрөсүң? Деп туруп, мени найза менен качырып калды. Найзасынын учу менин төшүмө кадала түшкөндө, мен эч кыймылга келе албай баатырдын алдында силейип туруп калдым. Семетей, айтасыңбы? Деп күркүрөдү. Мен коркконумдан баарына кайыл болуп, айтам деп бакырып жибердим. Ошол замат Семетей көздөн кайын болду. Ошондо мен түнү бою манас айтып чыгыптырмын. Дөөлөтбек Сыдыков башка манасчылардай эле кантип манасчылык жолго кантип түшкөнүн түш көргөнү менен байланыштырып, айкөлдөрдөн аян алганы жөнүндө төмөндөгүчө түшүндүрөт. Бир күнү түшүмдө кимдир бирөөлөрдөн качып баратам, артымдан таш менен ургулап, жетсе кармап алчудай болуп келатышат. Артымды караганга шайым келбей, кара жанымды корголоп, жамгырдай жааган ташты тийгизбей эптеп качам. Бир маалда айылымдын четине келе бергенде жалпак тоонун боордундагы таштын коңулуна кире качтым. Ичинде ак сакалчан абышка отуруптур. Кызыр дедиби же мага ошондой сезилдиби? Жакшы түшүнө албадым. Ал киши мени алып чыкты дагы колумду ачып, бармагымдын бөлтөгүнө аалы деген мөөр басты. Андан соң бир жандык берди. Ал кадимки эле чегирткеге окшош экен. Анын заң жагын жулуп салып колума карматты. "Ме, качпагын. Ушул жеткен жердин баары сеники болот" деп бата берди дагы. Үчөө болуп дагы 3 жолу алакан жайып бата кылышып көздөн кайын болушту. Мен артка бурулуп жанагы кызыр деп берген мөөрдү көргөзүп басканымда артымдагылардын баары качып жок болушту. Жол ачылып баса бердим. Ошондон кийин бук болуп чыгара албай жүргөн эпосты кагазга түшүрүп жаза баштадым. Манасчы Улан Исмаилов эскерет. 17 жаш курагымда мал менен тоодо жалгыз калып, күн батаар кезде уйларымды саай турган болдум. Бир кезде эле арт жагымдан бир адамдын добушу чыккансыйт, артыма кылчайып караганча кимдир бирөө желкемден кыса кармап, "Токтот сааныңды, иттин баласы. Өйдө туруп, тетиги дөбөгө чык" деди. Мен буйрукту аткарып дөбөгө чыктым. Аңгыча баягы аркамдагы адам: "Тетиги жерди кара, кайыптар келе жатат.
тушуңа келип токтогондо үнүңдү бийик чыгарып салам айт. Берген суроолоруна жооп кайтар. Тапшырма берсем оюн толгобой аткарам де. Коркпо, корксоң ата бабаңа шек кетет деди. Айткан тарапты карасам, коктун этегинен төмөн карай өтө чоң куюн жүрүп келе жатыптыр. Дал тушума келгенде куюн бир орунга токтоп айлана берди. Бир маалда куюндун өзөгүнөн чоң ак саргыл кулатчан баатыр суурулуп чыкты. Куюндан чыккан баатырдын эки көзү күйүп жанат. Баатырдын жалаң соот кийими, асынкан мылтыгы, оң колундагы көк тиреген найзасы даана көрүнүп, минген аты жер чапчып тыйлап турду. Бул баатыр Манас экендигин баягы аркамда турган адам айтты. Андан соң куюндан көк ат минген, узун бойлуу, кызыл жүздүү, колунда камчыдан башка куралы жок ак сакал адам чыга келди. Бул аксакал Бакай уулу экен. Бакайдан кийин куюндан Алманбет чыкты. Анын аркасынан Чубап Кыркчоро чыкты. Ошентип менин аркамда турган адам баарын тааныштырып өттү. Анан куюндан эң биринчи болуп чыккан баатыр менин маңдайыма бастырып келип: "Эй, Какмар, биздин ушул жүрүшүбүздү айта жүр. Айтканда да жөндөп айт, айтпасаң өзүп алың өзүңө. Таштабай айтып жүрсөң, эмнеге ыктасаң, ошондон алдыда болосуң. Айтасыңбы?" деди. Ошондо менин аркамда турган баягы адам: "Көтөр башыңды, үнүңдү бийик чыгарып айтам де, Какмар" деди. Башымды көтөрүп карай калсам, жанагы баатыр тешеттиктеп турган экен. Аңгычакты баатыр: "Биз күнчыгыш тарапка бара жатабыз. Тетиги калың кол Коңурбайдын колу. Баланын оозу куру калбасын, оозуна бирдеме салып кой" деди. Ошого чейин көзгө көрүнбөй менин аркамда турган адам бет маңдай келип, сары майга көөлөнгөн талканды колума сунду. Мен талканды бир сугунуп түгөт албай койдум. Баягы адам калган талкандын баарын менин оозума тыгып жиберди. Анан: "Эй, Какмар, баатыр сага батасын берген жок. Бир жылдан кийин ушул маалда баатырдын күмбөзүнө барып, Манас айтып, Айкөлдүн жана Айкөлдү айтып жүрүп көз өткөн манасчылардын сынынан өтөсүң. Сындан өтсөң баталасың, өтпөй калсаң майып болуп каласың. Мен саякпай болом. Сени таптайм. Андан аркасын билбейм" деди. Мына ошол окуядан кийин мен Таластагы Манастын күмбөзүнө барып, 7 күн бою Манас баянын айтып кайттым. Кийинчерээк эл алдына чыгып, Манас эпосун айта баштадым. Жаш тубаса манасчы Ырыспай Исаков өзү кантип Манас айтып калганын биз менен болгон маегинде минтип баяндап берди. Алгач түшүмдө Манастын өзүн эмес, караанын көрүп жүрдүм. Бүт тарабынан күндүн нуру тийип турат, тике карай албайм. Үстүндө анын карааны. Анан мага өзү өлтүргөн ажыдаардын терисин берип атат, бирок колу көрүнбөйт. Анан бир жолу түшүмдө эски китеп берди. Байкаган эмесмин, кийин ойлосом Манас китеби болсо керек дейм. Ошондо абдан ооруп жүрдүм. Кээде өңүм кайсы, түшүм кайсы унутуп калам. Башым ооруп жыгылып калам. Башым ооруганда бир гана кишинин карааны көрүнөт. Ошол эле улам кайталана берет. Башым оорубай калганда баарын унутуп калам. Мектепте 4-5 класста башталып, 10 классты бүткөнчө ушинтип кыйналып жүрдүм. Анан Манас айткым келип баштады. Бир жолу китепканадан барып, чоң килейген Манастын китебин алып 3 күндө окуп бүттүм. Китепканачы же таң калып: "Анан сынап сурап атпайбы, кимдин вариант экен?" деп. "Билбейм" дедим. Себеби вариант деген сөздү ошондо биринчи угушум. Анан күлүп атпайбы: "Сен окубай эле кайра көтөрүп келген турбайсыңбы" деп. Анан Манас 3-чү ирет түшүмө кирди. Ушуну даана эстеп калыптырмын. Өзүм Манастын ролун аткарып жаткандаймын. Коңурбай менен сайышып атам. Анан эпостогу ошол сайышкан жерин айтып атам. Өзүм да салгылашып атам. Бир кезде Коңурбай менен чекеге сайып өттү. Чооч бойгонуп кетсем, чекем катуу ооруп калыптыр. Ошентип элдир-селдир болуп жүрдүм. Күндүзү өзүм жок болуп кетем. Кантип жок болуп кетем? Мектепке кетем. Анан эсиме келсем үйдө болуп калам. Эжем, апам катуу урушуп атышат, эмне сабактан качып келдиң деп. Мен болсо жүккө жөлөнүп алып ыйлап атам, анан уктап кетем. Ойгонсом апамдар дагы эле сыртта жүргөн болот. Мен уктап атканда убакыт токтоп аткандай сезилет. Элдирип эле Манас айткым келет, бирок айта албайм. Же ошону сезгенби? Ибраимова Кайры деген кыргыз тили жана адабиятына берген эжекебиз бир күнү Манас айтасың деди. Сагынбайдын вариантынан жаттап келип айттым. Ошондо биринчи ирет Манас айттым. Көпкө дейре 4-5 жеринен жаттап алып айтып жүрдүм. Анан бир жолу Элмирбек Табылдиев деген манасчы жигит "Сен кантип Манас айтып атасың" деп сурап калды. Сагынбайдан жаттап алып айтып атам. Ошол китептин
беттеринен бери айтып бердим. Эртеси келиптир, ал бетинде сен айткан саптар жок экен деп. Көрсө ошондо билип атпаймынбы, өзүм алымча кошумча кылып, кеңейтип манас айтып жүргөнүмдү. Эл астында Праундун 1995-жылы өткөзгөн конкурсунда биринчи манас айтып чыктым. Университетте окуп жүргөндө түнкү саат 10дон кийин жатакана бекип калат. Ар кандай ооруп калгандар болот, доктор деген жок. Бир саам бирөө талма болуп жыгылып мага алып келишиптир. Тамырын кармап алып манас айттым. Мен айтып бүтөөрүм менен эсине келди. Ошентип эмчи-домчу болуп, ооруган студенттерди манас айтып аяктырып, сакайтып жүрдүм. Скорая помощь сыяктуу манас айтканда ыйлаган баласы оорунгон, байланткан жинди соо болгон деп баяндалат эмеспи? Бир жолу досум Калмураттын сөөгүн коюп келатып, жолдон Жаныбек Исеналиев деген киши үйүнө кирип, манас айтып бер деп калышты. Айтып жатсам, чай коюп отурган эки келин шыңкылыктап сүйлөшүп, мага өтө тоскоол болушту. Мен кыжаалат болуп айта албай, экөөнү туура эмес кылып атасыңар дегенде ырга кошуп айтып келип токтоттум. Мен токтоторум менен экөөнүн башына карниз кулап түшүп атпайбы? Манастын касиети ушунда. Ал кыргыз эместерге дагы таасир берет. Лондондо манас айтып жүрсөм, мени камерага тартып аткан француз оператор эртеси келиптир, манасты түшүмдө көрдүм деп. Манас атанын күмбөзүнө алгач рет барганымда бүт талас өрөөнүн булут басып, Кароол чокуда гана аралча болуп булут жок. Анан күмбөзгө жете бергенде артыман айдарым жел келип, миң түркүн чукурап сайраган куштардын үнү кылды. Таңга маал эле. Мына бүгүн сиз менен жолугаарымды билген эмесмин. Сиз көрсө Саякбай жөнүндө жазып жаткан турбайсызбы? Ишарат берди окшойт. Түндө түшүмдө Саякбай атаны көрдүм. Жаныман бирөө айтып атат, Саякбайдын таманы май таман турбайбы деп. Мен баатырлардын таманы ошондой болот деп жооп берсем, кайра Саякбайдын буту майрык турбайбы деп кыжырыма тиет. Эй, билбейсиңби? Илгери накта баатырлардын гана буттары ушундай болот деп атам. Эми минтип сиз менен жолугуп атпаймынбы? Манасчы Тилек Асанов 1982-жылы 1-февралда Ысык көлдүн Ак суу районундагы Сарыкамыш айылында туулган. Арык мырза уруусунун Сейит Казоругунан Сарыкамыш айылында жашайт. Республикалык, эл аралык фестивалдардын лауреаты. Анда анын кантип манасчы болуп калганын өз оозунан угалы. Атам Асан айылдын табыпкери, жамакчысы, санжырачысы. Чоң атам Сооронбай ооз комуз черткен. Учурунда Кыдыр акенин мүнүшкөрү, саяпкери болгон адам экен. Мен 12 жашымда түш көрүүдөн кийин гана манас айтып калдым. Түшүмдө манастын 40 чоросу тегеректеп курчап алып, арасынан кимдир бирөө коңур үн менен манас атаңды билесиңби деп собол салат. Мен эмне деп жооп кайтарарын билбей акыры бир аз эле билем деп айтып жибердим. Баягы үн анда эмесе, мындан ары баатыр манастын баянын айтасың. Азын айтсаң, көбүн билип айтып кетесиң деп өкүм кылды. Айлам кетип, мен манас айта албайм, айтпайм деп каяш айттым. Жана күн айта албайм дечү болбу, айтасың деп буйрук кылды. Мен тегеректеп турган баатырлардын сүрүнөн коркуп айтам дедим. Ошондо көпчүлүктүн ичинен кимдир бирөө, бул балага өзүң айтып баштап бербесең болбойт. Коркуп калды окшойт деди. Кайдан жайдан Саякбай манасчы пайда болуп, кан эмесе угуптур деп манас айта баштады. Бир аз айткандан кийин, эми ушул айтканымды улабай, деди Саякбай ата. Мен манасчынын айтканын улап, бир топко чейин айтып барып, анан эмне болгонун билбей калдым. Мына ушул түштөн кийин мен ачыкка чыгып, эл ичинде манас айта баштадым. Жашым 17ге келип калганда түшүмө Кыдыр аке кирди. Дагы бир жолу түшүмдө Семетей менен Канчоро, Гүлчорону көрдүм. Кимиси ким экенин айырмалай албай турсам, арт жагыман үн чыкты. Сөз угулуп, өзү көрүнбөйт. Эркектин үн экенин даана баамдадым. Ой, жакшылап көрүп таанып ал. Алдыңдагы баатыр Семетей дейт. Семетей кызыл чийкил экен. Алт денелүү адам экен. Минген аты Буурул. Ал эми аркасындагы эки жигиттин бирөөсүн Канчоро деди. Ал кара тору келген, жуун киши экен. Минген аты Көгал экен. Анын жанында турган Гүлчорону көрсөттү. Ал оттой жайнаган жигит экен. Минген сураты ары бери ойноктоп турду. Эми ушуларды таанып ал. Көрбөй туруп Семетейди кантип айтат элең? Ушул көргөнүңдүн баарын эми элге түгөл жеткир айтып жүр деди. Ортодон 2-3 жылдай айтпай калдым. Бир күнү устатым Шаабай ата түшүмө кирип, айт деп урушуп кетти. Андан көп өтпөй Саякбай, Бакай аталар түшүмө кирип, бир топко мени тиктеп турушуп,
Кел, эл алдына чыгып манас айт деп топтун алдына чыгарып айттырышты. Арадан бир ай өтүп өтпөй түшүмдө короодон аттын басы когулду. Сыртка чыксам Манас ата зор аты менен короону аралап бастырып келди. Баатырдын сүрүн көргөндө оозума сөз келбей, артымды көздөй кадам таштадым. Кашымда турган Баатыр жоон үнү менен «Каркыраны көрдүң беле?» деп собол салды. Жок дегенчилик кылып баш чайкадым. «Келе колуңду, жер сонунун көргөзүп келейин» деп ат үстүнөн кол сунду. Анан атына учкаштырып, күнчыгыш тараптагы Кызыл Кыяны көздөй бет алдык. Аттын жүрүшү шамалдай ылдам экен. Көз ачып жумганча Каркырага кирип келдик. Баатыр аттын оозун тартып, «Мына бул жер Каркыранын оозу. Ал эми тетиги боз туманга оролгон жер Каркыранын күнчыгыш тарабы. Жакшылап көрүп ал. Каркыра деген ушул. Эми аттан түш» деп мени дөбөгө түшүрүп, өзү ошол дөбөнүн кыбыла тарабына өтүп, аттын оозун туура тартып туруп, «Кана эми, баштап айт» деп калды. Мен коркконумдан отура калып манас айтып кирдим. Буркан-шаркан түшүп токтоно албай, өзүмдөн өзүм ээлигип, көпүлдөп жаттым. Бакчиев Таланталы Алыбек уулу Ысык көлдүн Ак Суу районуна караштуу Маман айылында 1971 жылы 2 декабрда туулган. Манасчы республикалык эл аралык фестивалдардын лауреаты, Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, филология илимдеринин кандидаты, доцент, Арык мырза уруусунун Сары Калпак уругунан. Мага чейинки бардык нагыз манасчыларга таандык болгондой эле Баатырларга кабыл болгондон кийин гана манас айтып калдым. 12-13 жаш курагымда алгач ирет түшүмдө Чыйырды, Каныкей, Семетейлерди, андан соң Коңурбай, Романдын ырчы уулун, Сагынбайды, Саякбайды көрдүм. Алар 1983-1984 жылдары биздин үй бүлө Каракол шаарынан Каракол айылына жаңы көч барганда уда жаз жай мезгилдери түшүмө кирип жүрдү. Кийинчерээк үйлөнүп жайлангандан кийин Будда Олуяны, Иса пайгамбарды, Алманбет, Сыргак, Чубак Баатырларды, Арстанбек, Саякбай, Шаабай манасчы Олуязаадаларды өңүмдө көрүп жүрдүм. Адаттагыдай эле мен коюмду айдап, Жыргалаң суусунун боюна жайып чыктым. Түш болгондон кийин бир аз тамактанып, Чычырканактын түбүнө ыксырап жатып, көзүм илинип кетиптир. Жыргалаңдан бери дөбөлдөй мени 2 адам жетелеп келип, суу боюндагы чоң ак боз үйдүн ичине түртүп киргизип жиберишти. Тизелеп бара отуруп калдым. Башымды көтөрүп айланамды карадым. Колумтоодо бүлбүлдөп күйгөн оттун жарыгынан улам, керегеде илинген илбирс, жолборс, аюунун терилерин жана 6 кездей келген болот кылыч, капкадай кара калкандын илинип турганын даана көрдүм. Аңгыча 2 аял киши жаныма басып келип, колтугумдан сүйөй төрдөгү жыгач тактанын үстүндө жаткан дырдай жылаңаш наристенин жанына жетелеп келишти. Мунун бири Айкөлдү тапкан Чыйырды, экинчиси Айкөлдү Айкөл кылган айтылуу Каныкей энелер экенин баамдадым. Анан Каныкей: «О, айланайын кулунум, айла таппай курудум. Ойной турган чагымда, ооматым келген маалында Айкөлдү жуттум мен шорду. Олдо бүлдө дүйнөй-ай. Эми көк жалымдын белеги, эл журтумдун желеги кыймылсыз жатат дени жок. Эч кирсем угар киши жок» деп көзүнүн жашын көл кылып мага кайрылды. Эмнегедир ошол учурда мени кандайдыр бир күч башкаргансып, тактанын үстүндө жаткан баланын тулку боюн ушалап, оозун ачып үйлөп кирдим. Үйлөгөн сайын менин оозуман көк нур чыгып, баланын оозуна кирип жатты. Айтор канча убакыт өткөнүн билбейм, бир убакта 2 көз ачылып, эмелеки кыймылсыз жаткан баланын денесине жан кирип, оозунан ак көбүк оргуштап чыга баштады. Мен буркурап ыйлап, тактанын үстүнөн шыпырылып барып, жердеги аюу талпактын үстүнө отуруп калдым. Аңгыча башында карасы бар Каныкей эне кесе сунду. Мен жыгач кеседеги кымызды тартып жибердим. «Кагылайын каралдым, жомокчулукка жаралдың, кайыптан бизге туш болдуң, карааны бийик куш болдуң. Ак бата бердик кабыл ал, Айкөл ата эрдигин ааламга ырдап салгын жар. Эми биз тетиги аяшым алмам түнөгөн мазарлуу дөбө Бозучка барабыз» деп көздөн кайын болушту. Кийин Каракол шаарындагы Касым Тыныстанов атындагы Ысык көл мамлекеттик университетинде окуп, Кашка суу кичи районундагы 5 кабаттуу панель үйдүн 2 кабатында бир бөлмөдө бала чакам менен туруп калдым. Жаз мезгили келип, күн жылып калган. Үй ичиндеги ысыкка чыдабай, адаттагыдай эле мен балкондо жаткам. Ошол күндөрү бир кереметке туш болдум.
Бир маалда тур деген коңур үн кулагыма угулду. Уйкумдан чоочуп көзүмдү ачсам эч ким жок. Баягы үн кайрадан бизди аркалап бас деди. Мен бир аз басып, агыраган эрмечүл талаага туш болдум. Кайдан жайдан кум учура куюндаган шамал пайда болуп, маңдайымда эки аттын кетмендей туягы түк этип орнуп калды. Бакайдан жогору көрүнбөйт, туягы мынча болсо өзү кандай болду экен деп башымды көтөрүп, ат порумун карамакчы болдум. Дал ошол кезде жуундугу билектей болгон найзанын учу эки бутумдун түбүнө кадала түштү. Мен коркконумдан башымды көтөрүүгө үлгүрбөй, кайра жер тиктеп калдым. Эй чунак, жол азыгыбыз түгөндү. Бөтөгөбүздө бир тоголок калбады. Тез барып сары май таап кел. Биз сени ушул жерден күтүп алабыз деп үн буйрук берди. Мен артымды көздөй кетенчиктеп барып, согончогум куйругума шак этип жүгүргөн бойдон кеттим. Булар кимдер? Сары майды кайдан табам деген суроолор менин тынчымды алып жатты. Кайда бара жатканымды да билбейм. Айтор бутум жерге тийбей, тердеп кургап баш боогон жакка жүгүрүп бараттым. Канча жүгүргөнүмдү да билбейм. Бир маалда маңдайымда эски боз үй көрүндү. Боз үйдүн ичине кирсем, бир жаш келин май жууруп жаткан экен. Аны көрө коюп, майын сурап, жалынып жалбарып жибердим. Келин эч нерсе болбогондой, колундагы жуурулган майын булгаарга уруп колума кармата салды. Мен ыраазычылык сөзгө келбей, үйдөн атып чыгып, далдактаган бойдон келген жолума түштүм. Эми аларды кайдан табам? Башым маң. Бир аздан соң кашымда зор эки атчан пайда болуп калды. Үстүлөрүндө темир зоот, колдорунда найза. Мени качырып кел. Кайда жүрөсүң? Күттүрүп, жолдон кала турган болдук. Май барбы деп күркүрөп сурады бир атчаны. Мен колумдагы булгаарга оролгон майды сунуп бере салдым. Майды кими салганы жана эмне кылганын билбейм. Бирок колумдан алганын даана билем. Биздин ким экенибизди билесиңби? Мен жок дегенчилик кылып башымды чайкадым. Анда эмесе билип ал. 99 дубаны токуй билген, Ажыдаардын окусун окуй билген Алманбет Баатыр мен болом. Кыргыздын таалай үчүн туулган, Кытайга салар чуулган, жанымдагы эр сыргак Баатыр. Биз Бейжиндин жолун чалууга, кыргыздын намысын алууга аттанып бара жатабыз. Бөтөгөбүз бөксөрүп, өксүп бара жатканда, ушул жарайт жазаарга деп сени кабыл кылганбыз. Ден азык таптың жарайсың, жан азык бердик ордуна, деп Алманбет Баатыр сыргакка ишарат кылды. Сыргак Баатыр колума булдурсунду карматты. Ошол замат короздун үнү угулду. Атчан эки Баатыр да кумду сары талаада жок болду. Мен Фучик менен Телман көчөлөрүнүн кесилишиндеги Фучиктин эстелигинин маңдайында туруп турмун. Таң агарып, бийик көк теректер шоокум салып калыптыр. Өзүмдү карасам, жылаң айлак, жылаң баш, ички кийимчен экенмин. Кебетемден уялып, 2 чакырымдай аралыкта калган үйдү көздөй жүгүргөн бойдон жөнөдүм. Арадан бир жан чыкпады. Кээ бир үйлөрдүн гана иттердин үргөнү угулуп жатты. Үйгө келсем, үйдөгүлөр ойгонуп, мени күтүп отурушуптур. Чоочутпайлы дештиби, үндөшпөдү. Мен дагы ордума барып жатып калдым. Мына ошол окуядан көп өтпөй, балкондогу баягы жатагыма таңга жуук шырылдаган калың чапанчан Саякбай атам бүктөмө керебетимдин четине келип отурду. Ал тапта мен эбак ойгонуп, көктөгү таң чолпон жылдызын тиктеп карап жаткан элем. Саякбай атам мени карап: "Е балам, Баатыр олуяларды көптөн бери айтпай калдың го? Тартынып жүрөт окшойсуң. Тартына турган сен эмес, тамаша кылчу биз эмес" деп калды. Мен ордуман обдулуп турмакчы болгондо Саякбай атам козголбо дегенчилик кылып, колу менен мени акырын басып койду. "Биздин тукумдан деп сени байырлап жүрсөм, Баатырлардын алдында мени жер каратып тултуйтуп, бергенди тута албай сенин минтип жүргөндүгүң кандай?" Бир маалда Саякбай атам жашыдыбы, колу менен көзүн сүртүп алды. Ошол учурда чынында эле мен 2-3 айдан бери манас айтпай, бук болуп жүргөм. Ал айылымды мойнума алып: "Айтам ата, кантип айтпай калайын, бүгүн эле айтам" деп атама сөз бердим. Ошол күнү Каракол капчыгайынын сол тараптагы бир дөбөсүнө чыгып түшкө чейин манастын төрөлүшүн айтып кайттым. Экинчи касиет. Эл оозунда элек жок демекчи, кадимки касиети зор Келдибек манасчы Кочкорго келип, Осмон деген аттуу баштуу адамдын үйүндө конок болуп, күндүр түндүр төгүп манас айтат. Аны угуп, сыркоологондор оорусунан айыгып, ылаңдаган малдары оңолуп кеткени азыр да эл арасында айтылат. Атургай Осмон жашы улгайганга чейин бала көрбөй келиптир.
Айткан кебине жебенин огу жетпеген, кылычтын мизи өтпөгөн Келдибек Манас айтып кеткен соң байбичесинин боюна бүтүп, андан супаттуу бала төрөлүп, кадыр барктуу жашап, карынын өмүрүн көргөнү айтылып келет аңыз болуп. Алп Манасчы Тыныбектин небереси Актан Тыныбековдун айтканы боюнча бул окуя 1951-52 жылдары болгон экен. Согуштан кийинки убакта эгин оруп жүргөн келин-кесектер күн кечтеп кеткендиктен Тыныбек Манасчынын күмбөзүнө жакын жерге түнөп калышат. Эңир кирип көз байланып калган кезде Манасчынын күмбөзүнөн күн көрөнүп, Манас айтыла баштайт. Тигилер коркуп, таң аткыча келме келтирип чыгышыптыр. Уламадан уккан кеп, улуулардан жуккан кепте Тыныбек Манасчы тууралуу мындай аңыз кеп айтылат. Алп Манасчы улуу дастандан кеп баштап, уруш кармашы жок окуяларды айтканда кадыресе эле кадимки Манасчылардай айтып, ал эми уйгу-туйгу түшүргөн окуялуу жерине келип, кызыганда үнү көккө чейин жетип, боз үйдүн кереги уугу кычырап, туурдук үзүк желпилдеп, ак жайдын күнү күздүн күнүндөй бороон чапкын боройлоп, атүгүл заматта эле кар жаап жиберчү экен. Тыныбек Манасчы көз жумаарда дагы өлүп баратып Манас айткан экен. Тагдырга жакын болгон бейим, танып барам акылдан, кыргызга нускам калса экен, кыраан Манас Баатырдан деп дастан айтып жатып үзүлгөн тура. Ошондо жарым сааттай ай тутулуп, чоочулаган эл чуручу түшүп келме келтирип, азан айтып кыйкырып атып, өздөрүнө келип ай оңолуптур. 20 кылымда кыргыз поэзиясында не деген акындар өттү. Жазуучулар союзуна мүчөлөрдүн саны эле 500гө чамалап калган. Бирок көбүнүн ысымы өз өмүрү менен кошо кетти. Акындын акындык касиети, анын ырлары эңириде эл жүрөгүнүн түнөк таап айтылып, же ырдалып жүргөнү ийги. Мына ошол акындардын көй кашкасы Алыкул Осмонов аз жашады, бирок нукура поэзияны элине тартуулады. Ар бир кыргыз үй бүлөсүндө Алыкулдун жок дегенде эки сапырын жатка билбеген адам жок чыгаар. Анын дагы бир себеби Манас да Алыкулдун түшүнө кирип кадимкидей аян берет. Демек Алыкул Манас даарыган акын. Аламүдүндүн Карагайлуу булак жайлоосунун этегинде, Аксай менен Адыгененин сууларынын куймасынын этегинде Байтик Баатыр кадимки балык ооз Манасчыны алдыртып, Манас айттырат. Балык Манасчы эс албай 7 күн 7 түн айтат. Бир окумда Байтик Баатыр токтотчу дегенде ишарат кылат. Балык ырын токтотот. Эми дагы канчасы калды деп сурайт Баатыр. Балам, жаңы эле баштабадымбы дейт балык ооз. Таласта Сологой ырчы Сооронбек деген болгон. Согушта жүргөндө чабуулга өтөсүңөр деп калат. Бизге чейин канчалар чабуулга өтүп, бири дагы тирүү чыккан эмес дейт. Эртең катуу чабуулга кирерде канчалар чабуулга кирип, бирөөсү тирүү чыкпаган жерден тирүү чыгаар бекемин. Арбагыңдан айланайын Манас ата, жериңде бир айланып барып көрөр бекемин деп ойлонуп отуруп, окопто уктап кетсе Манас ата ак куласын минип түшүнө кирип аян берип, тез оң жагыңа бурул деп айтат. Анан эртеси күнү ок жамгырдай жааган чабуулга кирет экен. Анан бадалдын тушунан бирдеме шыбырттай түшкөндө түндөгү түш оюна келип, оюн жыя калып оң жагына тез бурулат. Ошондо ок келип оң кароосуна тиет. Эгерде оң жагына бурулбаганда жүрөгүнө тиймек экен. Канча өлүмдөн ичинен тирүү калып, ошондо Манас атанын арбагы колдоду деп айтып жүргөн экен. Манас ар кимдин эле түшүнө кире бербейт. Ал эми Манаска кирген кайра чыга албайт. Ал улуу дүйнө, ажепке кылып чыгам дегендердин канчасы майып болуп кайткан. Илгери Таластын төш тарабында Түлөберди деген Манасчы чыгып, даңкы далайга кеткен. Манасчыны колго түшүрүп, кыргыздын духун өчүрүү үчүн душмандара дегенде, Манасчыны колго түшүрүп, өлтүрмөк болушат. Колго түшөрү менен өзүн өзү сооротоюн деп Манас айтып баштайт. Душмандар болсо, бул туткунубуз ырчы экен, ырын ырдап бүткөндө өлтүрөлү деп макулдашат. Көпчүлүк дымып угат. Манасчы күчөгөндөн күчөп айтып, күндөп түндөп токтобойт. Ошондо сөз айбатын сезген, сөзүн аркын баалаган, жоолашкан тараптын кол башчысы: бул касиети бар кишини өлтүрүүгө кантип кол барсын? Жигиттер бул ырчынын үстүнө тон жаап, астына ат тартып, келген жагына узаткыла деп буйруган экен ошондо. Эмне үчүн аял затынан Манасчы чыккан эмес?
Сыягы улуу жүктү көтөрүүгө эненин назик жүрөгүн аяса керек жараткан. Жалгыз аял затынан чыккан Сейдана Семетейчени улуу дастанчы болоорду 4 эркек уулунан ажыра отурбайбы? Биздин Көгөйрөк жайлообуздун Ичкенин бели деген жеринде илгери жолдун бурула беришинде Каныкей эненин ташы турар эле. Өтө залкар, түбүнө бир боз үй артылган төө жүгү менен бата тургандай, көч түлөй тургандай оюгу бар эле. Анын эсто бульдозери менен жол тегиздеп жүргөндөр бурулуш кенен болсун деп ошол ыйык ташты сайга түртүп тоголотуп жиберишет. Бир жума өтпөй ошол техниканын ээси өзү жол кырсыгынан каза болот. Ал таш азыр дагы чоң кемин суусунун дал ортосунда чалкайып алыстан көрүнөт. Суу катуу киргенде бүт таштарды басып калат. Ошол эле таш көрүнөт. Азыр да өйдө төмөн өткөндөр ал жерге токтошуп, атайын көрүп, Куран багыштап таянышат. Манаста 300гө жакын жер аты, 300дөн ашык адамдын ысымдары, жалаң эле аскердик куралдын 220 түрүнүн аты аталат. СССР Илимдер Академиясы Владимир Ильич Лениндин 50 томдугунда 2,5 миллион сөз колдонулгандыгын аныктаган. Ал эми Саякбай Каралаев эле айткан 1 миллион сап эпоска эң бери дегенде 4 миллион сөз катышкан болчу. Алыкул Осмонов дагы бир эскерүүлөрүндө Манастын касиетине байланыштуу төмөндөгүчө эскерет. Илгери Ысык көлүнүн тескейинен чыккан Доңузбай аттуу манасчы эл жайлоого чыгып, үлүш бөлүп жаткан убакта калың калк жыйналып аны манас айтсын деп ат чаптырса, Доңузбай манасты кое тур, мал бөлүшүп жатса деп сөгүп коет. Чабарман келип элге айтса отургандар: "Ай чунак киши, манастын арбагына бекер шек келтириптир, эмиши оңбой калыптыр" деп кейишкен имиш. Доңузбай эртеси эле тил ооздон калып, мүрт өлүмгө туш болгон экен. Дагы бир эскерүүсүндө Таластагы Манас атанын күмбөзүндө болгон бир окуя баяндалат. Бир кезде ошол жерге жакын жашаган Жылкыбай дегендин көп күлөң тарткан аялы эч нерсени этибар калбай, Манас дешип сыйынышат. Мунун эмне кылганы бар экен деп такмазалап сүйлөп күмбөзүн тээп койгон экен. 3 күнгө жетпей туттугуп өлүптүр. Манастагы 40 чоронун баары тең тегиз башка уруунун жана бөлөк улуттун кыздарына гана үйлөнүшкөн. Кызыл Кыргыз тарыхын жазган Белек Солтоноевдин өз көзү менен көргөн окуяларга ишенсек, 19-кылымдын соңу, 20-кылымдын башында эле өспүрүм балдар жылкы кайтарып жүрүп, бири Манас, бири Алмамбет, бири Чоролору болуп, жоолашкан тарап Коңурбай, Жолой, көп Кытай болуп, эки жаатка бөлүнүп, кадыресе салгылашып, аскер оюнун ойношчу экен. 19-кылымдын аягында көл жээгинде балыкчынын сазында эл жыйналып, манасчы Назар Болот уулу 2-3 күн Семетей айтат. Чарчаганда Семетейчи тышка чыгам десе, ошондо жыш курчаган эл ордунан козголбой, "Сизге боло берет" деп жондорун тосуп берип, үстүлөрүнөн тепсеп өткөн экен. Биздин ата-бабалар манасчыны пайгамбардан ашыкча сыйлаганынын далили ушу эмеспи? Белгилүү төкмакын манасчы Сапарбек Касманбетовдун айтуусуна таянсак, 1958 жылы июнь айында Нарында кыргыз эл акыны Аалы Токумбаев башында турган Орозов, Жакшев, Бектенов, Шукурбеков, ал эми манасчылар Мамбет Чокморов, Саякбай Каралаев, Дуңкана Семетейчи, Сейдана эне, Кааба Шаабай, Мамыт Алдаяров сыяктуу манасчылар, семетейчилер катышкан фестиваль болот. Улуу манасчылар Мамбет менен Саякбай баштап манас айтып киргенде күн жаап төгүп келет. 3 күн бою тынбай манас айтышат, тынбай жамгыр жаайт. 3 күндөн соң манасчылар улуу жомокту бүткөндө гана күн чайыттай ачылат. Азыркы Тоң районунда малдуу десе малдуу, алдуу десе алдуу, Абыки аттуу орто жашап калган киши уулду болот. Ымыркайына ырымдап Садыбакас деген ысым берет. Мүчөл жашка келгенде ал баласы мүнөзү чукул өзгөрүп, ээлирип манас айтып баштайт. Эчен жолу барып, ээн жерден кармап келишет. Манас айтып ээлиргени улам жаш өткөн сайын күч алат. Бир жолу качып ээлирип, кадимки мергенден качкан кайберендей сызып, көргөн адамды таң калтырат. Эртеси анан азыркы Көкмөйнөктүн тушундагы кеминге кеткен Солкулдак көпүрөнүн кычыгында манас айтып отурганда араң таап, кармап кетишет. Атасы кийин катуу сестенип, байлап матап, такыр кое бербегенге аракет кылат.
Ошондо баласы тили келегей болуп, сөздү так айта албай калат. Кийин токтолуп калганда баягы атка жеткирбей качканыңды билесиңби деп Садыбакаска кайрылышса, бир билгеним Алмамбет Айсарала күлүгүнө учкаштырып баратып, мени Манас айт деген, учкашып баратканымды билем, башкасын билбейм дейт. Мамбет Чокмуровдагы залкар Манасчы болгон. Ал кишинин энесинин эскерүүсүнө таянсак, Арчалуу деген жерде Мамбет 4 жашар Али Наристе курагында уктап жаткан жеринен жылаңач тура качып кетет. Ошондо балама бир касиет күч жолугуп, ээрчитип кетти деп эскерген экен, энелик жүрөгү менен туюп. Белгилүү ленинграддык окумуштуу Виктор Максимович Жирмунский да Манастын өзгөчө касиети бар экенине ишенген. Манаска байланыштуу жерлерди кыдырып жүрүп, жолдон автокырсыкка учурап, башкалары эч нерсе болбой эле алар менен чогуу келаткан майда эпостор боюнча адис Самарин чекесинен чоң жаракат алат. Анын эти ысып, түн ичинде түшүнөн бакырып туруп, түшүмдө мени Манас сабады. Манас ак кулачан, мен жөөкемин. Ал койт, мен качам. Эки жолу мени тебелеп кетти дейт. Көрсө анын түшүнө Айкөл Манас бекер кирген эмес экен. Себеби ал Самарин ичинен эпоска акарат келтирип жүргөн атайын жашыруун маалымат чогултуу үчүн тымызын жиберилген узун кулак ушакчылардын бири экен. Кийин бет ачылып, жумушунан куулуп кетет. Ата-бабалардан баа жеткис байлык катары бизге мураска калган Манас эпосы дүйнөдө көлөмү, мазмуну, маңызы жагынан теңдешсиз чыгарма экенин баарыбыз эле биле бербейбиз. Ал дүйнөгө атагы чыккан гректердин Илиада менен Одиссеясын кошкондогудан 20 эсе, индустардын Махабхаратасынан 2,5 эсе, фарсы тилинде чыккан Шахнамеден 5 эсе, Карельфин эпосу Калеваладан, армян эпосу Давид Сасунскийден дээрлик 40 эсе чоң. Кыргыз элинин көк асаба туткан көрүнүктүү жазуучусу Түгөлбай Сыдыкбеков бала кезинде куурай терип, эчки кайтарып жүрсөк дагы, оттун алганы тоого баратсак да, өз ара баатыр оюнун баштап, бирибиз Семетей, бирибиз Гүлчөрө болуп, ал эми мен Манасмын деп айтууга эч кимибиз даай алчу эмеспиз. Андан балдар коркушчу деп эскерет. Нидерланд өлкөсүнүн окумуштуусу, чет элдик Манас таануучу, илимден доктору Ненке ван дер Хейде аттуу айымдагы Манас жана анын арбагы эл ичинде сакралдуу жогорку күч, кыргыз элинин колдоочусу. Манасчынын келип чыгышы арбактар менен байланыштуу. Манастын ыйык касиеттеринин бар экени мен үчүн айкын. Мен муну өзүмдүн керт башыман дагы кечирдим деп, өзү Батыш өлкөсүнүн өкүлү болсо дагы Манас касиетине баш ийип атпайбы? Манасты даңазалуу үчүн учурунда бел байлаган Сооронбаев, Шүкүров, Саманчин, Байжиев, Бектенов улутчул делинип камалып, Токомбаев куугунтукталган. 1948-50 жылдары Манас дастаны орус тилине которулуп, Великий поход деген ат менен басмадан 3 том болуп чыгаары менен Москва тараптан феодалдык байманаттардын турмушун идеалаштырган деген ат менен чоң куугунтук башталат. Адегенде 1949 жылдын 19 ноябрында алгачкы Манас таануучу жана илимпоз Тазабек Саманчин камалган. 1950 жылдын 10 январында Ташым Байжиев, ал эми 4 майында Зияш Бектеновдор антисоветтик улутчул топко жана идеологиялык фронттогу душмандык иш-аракеттери үчүн деп камалышат. Үчөө тең 10 жылдан жазалышат. Эки окумуштуу кийин реабилитация болгонго үлгүрүшүп, Ташым Байжиев болсо көзүнүн кыргыз жери учуп, ачкадан кыйналып жатып, казак талаасында түрмөдө көз жумат. Манаска каршы тымызын аракет кылгандар кийин кандай кырсыктарга кабылгандыктары тууралуу улуу жазуучу Түгөлбай Сыдыкбеков мынтип жазат. Биринчи. Башкы академиянын мүчө корреспонденти, ири окумуштуу Максим Жирмунский Зияш Бектен уулу болушуп, Көкөтөйдүн ашы өткөн Каркыра жазыгын көрүүгө жол тартышты. Алардын ишине эч тиешеси жок бир шултоо менен ээрчип алган Самарин өзү дагы кур койган неме. Мойнунча бийик олтуруп баратып, Кызыл көпүрөдөн өтөөрдө айдоочу байкабай, кордондон өтө бергенде туура турган шыргыйга урунуп, чекесин сындырып өтүп, мээсине доо кетти. Акыры дайынсыз жоголду. Экинчи. Алмамбет болуп келген Балтин карама сокур болуп окумуштуу болом деп,
тилегине жетпеди. Республикадан кетти. 3. Манаска тил тийгизгендерге тымызын дем берип, өзү дагы Манас деген сөздү тиштенип, аябай кыжырланып айтуучу Нуров куюн учурган таштандыдай сапырылып жоголду. 4. Самаганов дегенде ыйлап отурган бала суурону калган кезинде улутчулдарга кошулуп Манасын дагы өрттөймүн деп, оолукчу тызып алып, таягын колтугуна кыса коюп, чолтоң басып жеенбай. Кийин ал элден чыкты. Карыга, жашка жек көрүмчү болду. Ошондо аны кырсык чулгады. Мурда өзү мактап жактаганын кайра өзү жамандады. Мурда өзү жамандагандардын этегине жамынып, жандал бастады. Көчтөн калган аксак дөбөт сыңары жалтактап жалгыз басканында тег алдынан кездешкен кишилерге тике карай албай жүзү карарды. Өз иштеген арам иштерин ачык айтып өкүндү. 1930 жылдын ортосунда улуу эпостун 1000 жылдыгын өткөрүүнү демилге кылгандар Тыныстанов, Алиев, Карачев, Айтматов, Абдрахманов, Орозбековдор 1937-38 жылдары репрессияга кабылат. Улуу өнөрдү аздектеген ошондогу өкмөт башчы Баялы Исекеев керемет талант бар экенин угуп, атайын өзүнүн өкмөттүк машинесин жиберип, Актала районунан Молдобасан Манасчыны атайын Борборго көчүрүп келген экен, улуу эпосту жаздырып калуу үчүн. 10го жакын тилди билген атактуу лингвист-түрколог Поливанов 1935 жылы эң биринчи ирет Манас эпосунун 1000 жылдыгы тууралуу оюн айтат. Арадан 2 жыл убакыт өтпөй, 1937 жылы 1 августта камалып, Москвада улутчул көз караштагы адам катары атууга кетет. Манастын мазмуну жаткан бир тарыхый деңиз деп биринчилерден болуп баа берген Манас менен Алмамбет пьесасын жазган Рахматуллин 43 жашында кан кузуп жатып мүрт кетет. Залкар манасчы Сагынбай Орозбаков башы чоң кеминден аягы казак айылдарына чейин кыдырып, бир жай бою кең өзөн чүйдө манас айтып, кийин элден түшкөн 400 жылкыны Кочкорду көздөй айдатып кеткен экен. Манас жолу улуу жол. Бирок кээде жолун билбей же шашып ишке киришкендиктенби, же не бир биздин акылыбыз жете бербеген күчтөр башкарып турган үчүнбү, Манас жолу кээде кырсыктуу да болуп келет. Кыргыз акыны Жоомарт Бөкөнбаев Манас эпосу боюнча эчак эле киносценарий жазып, кара сөздүн чебери жана драма артисти Касымалы Жантөшев аны режиссер катары экранга алып чыгаарда кырсыкка учураган. 1980 жылы Москвада өткөн Олимпиадада жердешибиз Каныбек Осмоналиев кореялык оор атлетчи менен алтын медаль үчүн кармашып, эң акыркы рет түртүп көтөрүүдө чулуу темирдин жанына келип, көктү бир карап алып, бирдемелерди кобуранып, анан ошол ал үчүн эң оор салмакты жаш бөбөктү көтөргөндөй эле илпек көтөргөнүнө көпчүлүгүбүз күбө болгонбуз. Кийин 20 жылча өтүп, ошондо эмне деп сүйлөндүңүз эле десем, Манас атамдын арбагы колдой көр дегем. Анан артыман келип, бир улуу күч жардам берди дейт. Ошентип, кыргыз уулу өз тарыхында биринчи рет Олимпиадада алтын медаль алган эле. Ошол жылдары бир канча китептери жарык көрүп, ондогон пьесалары сахнада коюлган менен Жалил Садыков ошол кездеги парт жетекчилердин бири менен каршы пикирде болгондуктан, жашы келип калса дагы мамлекеттик наам, сыйлыктардан куржалак калат. Анан бир жолу Алматы шаарында Манастын уулу Семетей спектакли коюлуп, ага Казакстандан биринчи катчысы Динмухамед Кунаев катышып, бул кыргыздын кемине турбайбы деп бийик баа берип, бир айдын ичинде Фрунзеге келгенде борбордук комитетке силердин Жалил Садыков деген таланттуу жазуучуңар бар экен, эч наамы жок турбайбы деп кыргыздардын намысына тийген экен. Гастролу бүтүп келсе, Маданият министри Баялинов издеп атыптыр. Бир айдын ичинде наамды дагы Токтогул сыйлыгын дагы карашыптыр. Белгилүү манасчы Назаркул Сейдрахманов 1993 жылы бүткүл дүйнөлүк түрк тилдүү элдердин курултайына барат. Ошондо Түркия президенти Торгут Озал сөз сүйлөп ачып, анан ал биз бүгүн түрк элдеринин биринчи курултайын Манас менен ачышыбыз керек деп сахнага манасчыны чакырат. Сурап атып, экинчи рет айттырышат.
Анан Стамбулдагы Мухаммед пайгамбардын музейине алып барышат. Ошол жерде 4 молдо кезектешип Куран окушуп, күн батырышат экен. Ошондо манасчы Назаркул Сейдрахманов да отура калып Куран окуп атса, аны көргөн делегацияны жетектеп жүргөн түрк жетекчиси: "Манас айткан адам өзү пайгамбар эмеспи? Сиз да Куран окудуңузбу?" деген экен. Залкар жазуучу Ашым Жакыпбеков 1994-жылдын 1-июнунда Теңири Манас китебин басмага тапшырат. Бир апта өтпөй 4-июнда 59 жаш курагында көз жумуп кете берет. Өз китебин өзү көрбөй калат. Өзү эңсеп жүргөн улуу эпостун 1000 жылдык мааракесине катышууну дагы тагдыр буйрбаган экен. Улуу эпостун 1000 жылдык мааракесин уюштурууга өзгөчө эмгек сиңирген Манас Миң дирекциясынын генералдык директору Шеримбек Шаршеев, орун басары Асылбек Сулпуев, этнография боюнча баш кадиси Амантур Ахматалиев кийинки улуу тойго Кыргыз мамлекетинин 2200 жылдык мааракесине жетпей көз жуум кете беришти. Айкөл Манас спектаклинде Манастын ролун аткарган залкар талант Күнболот Тосунбаев дагы тилекке каршы ушундай эле тагдырга туш болот. Мурда колуна бир да жолу калем кармабаган эң туңгуч манасчы Жайсаң Үмөт уулунун Айкөл Манасын эң алгач Бөбө Мариям дептерге жазып баштаган күнү 1995-жылдын 2-ноябрында жер 2 чукурдай силкинет. Манас эпосы англис, француз, немец, венгер, кытай, орус, казак, өзбек, монгол, алтай, литва, тажик, түркмөн, хинди, иврит тилдерине которулган. Манас эпосунун бир варианты 400 миллион калк сүйлөгөн хинди тилинде да жарык көргөн. 1962-жылы биринчи катчылардан биринчи жолу Турдакун Усубалиев Манас күмбөзүнө барып, бузулуп талкаланып атканын көрүп, аны реставрациялоо боюнча атайын токтом кабыл алып, өзү жеке көзөмөлгө алат. 1980-жылдан кийин гана зоболоолуу саясий жана мамлекеттик ишмер Турдакун Усубалиевдин түзмө-түз жетектөөсү астында гана Сагынбайдын 4, Саякбайдын 5 томдугу жарык көргөн. Москвадан атактуу архитектор Печенкин менен кыргыз скульптору Тургунбай Садыковду чакырып алып, Баатыр Манастын душманды жеңип аткан, жанында Асылзаада ажарлуу Каныкейдин жана даанышман Бакайдын образы керек экенин өзү сунуш кылган. Турдакун Усубалиевдин кыргыз тарыхында бийликте эң узак тургандыгынын себеби ушунда болуп жүрбөсүн. Адатта асыресе адабиятта Саякбай эң узак, Манас айтканда 3 күн 3 түн айткан деп айтылып келет. Кээде 7-8 күн улам эс алып айтканын уккан замандаштары да бар. Ал эми Манасчы өзү ыраазы болуп, улуу ата мекендик согуштун алдыңкы жылдарында бийлик ээлеринин суроолору боюнча жайдын толук кезинде жайлоодо боз үй тигилип, эл көп, Манаста айтуу күн чыгып чамгаrakка илингенде башталып, чак түштө 1 саатка тыным болот. Андан кийин уланып, күндүн нурлары чамгарактан күн чыгыш жак учуна илингенде токтолот. Ошентип жайдын толук күндөрүндө эртеден кечке тынбай Манас айтып, анын башынан аягына 22-23 күндө чыгып жүрдүм. Элге минтип толук айтып бергениме өзүм дагы ыраазы болуп калдым деп эскерет. Бул дээрлик 550 саат. Демек, дүйнөдө бир дагы искусство мынчалык узак созулбайт. Буга дейре Тыныбек Манасчы улуу жумокту 30 күн тынбай айтканы айтылып келет. Манас үчүлтеген толук айтууга 4 жыл, 4 ай, 4 жума убакыт кетет деген сөз бар. А эгерде Саякбай Каралаевдин ыргагы менен тынбай айтканда эң кеминде күнүнө 4000 саптан айтылса, жарым жылдан кем эмес убакыт керек экен. Манастын кенендиги бир башка, тереңдиги бир башка. Эми узактыгын карабайсыңарбы? Саякбай Каралаев айткан Манасы 3 рет жазылып алынып, 3-ü 3 башка болуп айтылган. 1936-жылы айтканда 84514 сапты түссө, 1952-жылдагы вариантында 19413 сап, ал эми 1964-жылы айтканда 11971 сапты өзүнө камтыган. Азыркы Илимдер Академиясындагы Манас эпосунун варианттарындагы жалпы сөздүн саны 10 миллиондон ашат. Жайсаңырчы кайып кызы кара бөрктүн себине кетип аткан үйдүн жасалгасын эле жарым күн ырдаган экен. 1990-жылдан кийин эле жээн күйөө баласы Султангазы Касымовдун өкмөт жетекчилерине уюштурган катынан кийин
Саякбай Каралаев жашаган Москва көчөсүндөгү үйүнө мемориалдык доска тактасы орнотулат. Аны каракчылык кылып уурдап бараткан шулуундар ошол эле күнү колго түшүп, кийин жол кырсыгына кабылышат. Манас боюнча бизде азыр филология илимдеринин бир гана доктору бар. Ал Раиса Кадырбаева эжебиз 1984-жылы Манас эпосунун генезиси деген темада жактаган. Дагы эки таланттуу илимпоз Ош мамлекеттик университетинин профессору Танаев жана Бишкектен Обосханов докторлугун эртең бүрсүгүнө жактайын деп турганда каза болушкан. Адатта бүт дүйнөнү өз керемети менен Жапон өлкөсү таң калтып келет. Ал эми 1995-жылы Манастын 1000 жылдык тоюна келген япониялык фотожурналист Наобири Накамура манасчыларды көрүп, мээсине миңдеген сапты эстеп калган силердин манасчылардын таланты компьютердик система сыяктуу экен деп таң калган экен. Эгерде мурда залкар манасчылардын түшүнө Айкөл Манас өзү кирип аян берсе, кийинки Уркаш Мамбеталиев, Асанкан Жуманалиев, Тоңдон Азият, Жетөгүздөн Улан Исмаилов, Түптөн Кубанычбек Алмабеков, Аксуудан Тилек Асанов, Таланталы Бакчиев, Саякбай Каралаевди түшүндө көрүшүп, аян алып айтып жүрүшөт. Менин классташым Нурмат Алиев политехникалык институтта окуп, бир араб жигит менен бир бөлмөдө жашаган экен. Кийин ал кыргыз кызга үйлөнүп, Эмиратка кетип, 7-8 жылдан соң үй бүлөсү менен Кыргызстанга келип, Соңкөл жээгине эс алганы барышат. Курсташтары кымыз сунуп, кой союп, сый урмат көрсөтүшүп, анан Соңкөл жээгинде Манас атанын кереге ташын көрсөтүшөт. Аны көргөн араб жигит шакаба менен кабыл алып күлүп, Манасыңар тим эле дөө болгонго деп шылдың кылат. Мунусу кыргыз жигиттердин кыжырына тиет. Анан чогуу боз үйдө уктап жатышса, алиги араб жигит бакырып өкүрүп түн ичинде уйкусунан тура качат. Эмне болду деп сурашса, бир дөөдөй болгон киши келип, тизеси менен муунта көкүрөгүмдү басты. Манасты шылдың кылган сенсиңби деди, деп улам араб тилинде келме келтирет. Эртеси таң атаары менен кереге ташка барып, кан чыгарып Куран окутуп, кечирим сурап кайтышат. Ошентип Айкөлдүн кемеңгерлигине шек келтирген ким да болсо улутуна карабай жазасын тартаары айныксыз окшобойбу. 2010-жылы февраль айында Орду сахна театры менен биргеликте манасчы Рыспай Исаков Америкага барып Манас айтат. Гастролдун акыркы күндөрү 15-20 мүнөт Манас айтып, өзү дагы улуу дастанга сүңкүп кирип кетет. Аны угуп жаткан кесиби художник-дизайнер кыз эс акылынан адашып, транска кирип кетет. Анан 10-15 мүнөттөн соң гана манасчы өзү айласын таап, эс акылына келтирет. 3. Олуя заадалык. Залкар манасчыларыбыздын бири 19-кылымдын аягында атын ар кыргыз уккан Жапый уулу Тыныбек өлгөн күндүн түнүндө ай тутулган. Ал өлүм алдында кыйналып жатып, кайран баатыр, кайран Манас кош, тагдырга жакын болгон бейим, танып барам акылдан, кыргызга нускам калбады, кыраан Манас баатырдан. Арманым ушул калайык, арбактуу эрди таштабай, айтса экен элим артымдан деп кересин айткан. Таластык Назар Манасчы дүйнөдөн кайтыш болорду. Мага жүн аппак, чүштөгөй, устукан сөөгү, мистедей, ак тайлак келет. Ошону минип алып кете берем алыскы сапарга деген экен. Өз айткандай, ал Залкар Манасчынын сөөгү жерге коюлган соң, мунарык баскан мейкиндикте ак буура минип кетип бараткан караан көрүнгөнү азыр дагы айтылып келет. 1897-жылы болуп, Сагынбай акын 27 жашка чыгып, акындыгы шакардай кайнап, Манас семетейди түтөтө айтып, бай манаптардын кыз келиндерине ар түрдүү кошокторду үйрөтүп, кыргыздын сүйүктүү манасчысы болуп турган кезинде Александр III деген орустун падышасы өлүп, ордуна уулу Николай II такка минип, анын акчасы чыгат. 1 сомдук күмүш акчасынын бетинде Николайдын башы түшүрүлгөн болот. Сагынбай ал акчаны алгач, Токмоктун базарынан көрүп, колуна алып көккө карап ойлонуп турат да, өзүнө өзү айтат. Бул падыша кара жолтой, эң жаман падыша болот экен го. Акчанын бетине мууз доосунан жогорку башын түшүрүптүр. Мунун убагында баш кесилүү, кан төгүлүү көп болуп, өзү дагы сууга албайт экен го. Кантсе да чоң абройлуу кызматта эмеспи деп ойлоп, Сооронбайдын уулу Дүргө айтат. Дүр, сен улуктарга жакын эмессиңби?
Мен жаңы падышанын акчасынан жаман жышаана көрдүм. Акчасына бүтүн тулку боюн түшүрсө болбойбу? Элдин каны төгүлбөй калса болбойбу деп. Дүр жаа бою ыргып кетет. Кокой Сагынбай, бул сөзүңдү мен угайын. Менден башка эч бир жанга айта көрбө. Тим эле дүкөнүбүз түз болуп калат дейт. Сагынбай айтат: Николай падыша такка минип калган кезде бир күнү падыша түш көрүптүр. Түшүндө тактын үстүндө отурса, бир кочкор качырып келип падышаны тактын үстүнөн тоголото сүзүптүр. Падышанын эси ооп, эмне экенин билбей жатып ойгонуптур. Түшүн жакындарын айтса, эч кимсе жоорой албай коюшуптур. Падышанын ырымчылдары бул түштү көчмөн кыргыз, казак билип жооруйт дептир. Токмокто дүр менен бирге жүргөн падышанын түшү угулду дейт улуу манасчы. Түшүндө манасты да кочкор сүзүп, өзүнөн төмөн болгон көз камандар менен туугандарынан жамандык көргөн. Бул кысталака бөлөк падышалар менен беттешкенде эчтеме болбой орус падышачылыгы өз ичинен жоголот экен го дедим. Тарых кийин кандай болгону баарыбызга маалым. Айткандай эле орус падышасы ошондой тагдырга туш болот. Падыша өкмөтү Герман менен урушканда Сагынбай айткан: эми мунун иши бүттү. Орус падышасынын убагындагы жаман кылыктарын толук кылып, 100 беттик ыр менен жаздырып бергени кийин институтта жоголгон. Сагынбай манасчы өмүрүнүн соңку күндөрү көкүрөк оорусу катуу күчөп турганда төшөктө жатып, Мария байбичесине керезин айтат. Ошондо ал күл тарапты эле: Байбиче, мен мал болбой калдым окшойт. Туугандарга кабар айттыргыла. Касиеттүү кара кочкорум карегимден учуп турат. Келип алып кетишсин. Кабылан манас 40 чуросу менен дүпүрөп күнүнө бир маал келип кетишчи эле, алар да келбей калышты. Ошондо 4 түлүк мал отко тоюнуп, эл жайлоого көчө баштаган кез экен. Жакын тууганы Сырган бет кабарды уккан соң араба айдап келет. Сагынбай алсыз колдору менен Сырган бетти сүйөнө кармап: келгениң дурус болбодубу? Касиетиңден айланайын 40 чуро. Алардын бейити кара кочкордо эмеспи? Мени ошол жака жеткиргиле. Ата конушуман топурак буйрсун. 40 чуро түндөтөн бери жүрүшөт дүпүрөп. Алып кетебиз, жүр дешип кетпей коюшту дейт. Улуу манасчыны арабага салып, Семизбелге жете келишкенде күн чайыттай ачылып туруптур. Ары өрдөй бергенде асманды ала булут каптап, өткүн төгүп жиберет. Акыбалы кыйындап онтоп сүйлөп калган Сагынбай өткүнгө жүзүн тосуп: карагылачы, мага нур жаап турат дейт. Ошентип улуу манасчы соңку сөзүн сүйлөп, тилден калып, оо дүйнө салып 40 чуросу менен бирге кете берет. Илгери 60-жылдардын башында эл жайлоодо кезинде Сакең Бүркүтү менен Улахол совхозунун тоолоруна чыгат. Жанында Чалагыз Иманкулов, Тоңдон Усубалиев Касымбек, өзү жана Ашырбай, Күнгөйдөн Мамбет, Өмүр аттуу бүркүтчүлөр болуп, жакшылап чер жазышып, олжо буйлалар менен жолду карата азилдешип кайтып келатышат. Каршылдата чайналган ооздуктан шыңгыраганы, үзөңгүнүн шоокуму угулат. Кызыл Сай деген жерге келгенде үстүнө жупуну кемсел, бутуна керзөтүк кийген чырайлуу келин кезигет. Сакең атынын башын буруп, баягы келинди имерчиктеп карап калат. Аны көрүп Чалагыз аксакал: Саке, кызыл жуулукчан көрсөң эле кылчактап каласың, артисттигиңди койбойсуңбу, бастырбайсыңбы деп тамашага чалат. Ошондо Саякбай: сен эч нерсе байкабайсың, мына бул келинди кыдырдаарып өлчөөсүз бак конгон экен, жараткан өзү ылайыгын тапса, бу кыздын келечекте жылдызы жанат деп батасын берип, кылчак карап жөнөп кетет. Ал келин ошол кезде жолдошу Салидин менен козу кочкор багып жүргөн. Атын али эч ким тааны элек, айылдык бирөө эле. Айткандай эле ал кыздын кийин жылдызы жанып, жалпы журтка эмгеги менен таанылып, социалисттик эмгектин баатыры болуп чыга келет. Ысмы Кайыр Мукашева. Манас баатырды даңазалаган Сакеңдин батасы менен ошентип кыргыз кызы кийин 1965-жылы эмгек баатырлыгына чейин жетет. Андан соң Кыргыз СССР Жогорку Советинин депутаттыгына 3 жолу удаасы менен шайланат. Москвага чейин барып, КПССтен 22-чи, 23-чү, 24-чү съездерине делегат болуп катышат. Сакең төлгөсү төп келген, тилинде мөөрү бар, айтканы аткарыла турган касиетин залкар комузчу Чалагыз Иманкулов көп ирет айта турган. 1919-жылы тилинде мөөрү бар, ардайым төлгөсү төп келген Саякбай Каралаев аскерде жүрүп түш көрөт.
түшүндө карма деп кыйкырык чуу салган калдайган калың кол каптап келе жатат. Көзү умачтай ачылып ыргып туруп, жоокерлер Игорь, Иван, Маке, Кыдырбай, Сулаймандарга аян берген түш көрдүм, даярдык көрбөсөк болбойт, баатырлар дейт. Аны Кыдырбай шылдың калат. Оозду жыйып болгуча кас катар тизилген каршы тарап окту жамгырдай жаадырып каптап келаткан болот. Саякбай Каралаев жети жигит менен Карагайды көздөй качып, жашынып кутулушат. Беш атар мылтыгын Карагайдын бутасына такай коюп, тигилердин командачысын Сакең өзү сулат аткан экен. Сакең ошондой сөзү менен, руху менен гана эмес, кылган эрдиги менен дагы баатыр болгон. Кийинки муундагы манасчылардын күлүгү Таланталы Бакчиев өз эскерүүсүндө чоң манасчы Шаабай Азизов дагы олуялык касиетке ээ болуп, аны менен коштошуп орду. Талант, ушул айдын 30-унда Сулаймандан сага кабар келет, күт деп жөнөп кетет. Айткандай эле, Жетинин айынын 30-күнү Сулайман аттуу киши каргашалуу кабар айтып кирип келет. Баткен коогалаңы болордон мурда көп күндүз эле көктү телмире карап, бир аптадан бери чолпон жылдызын көрө албай койдум. Кыргыз элимде бир кырсык чалбагай эле деп тынчсызданган экен. Шаабай Азизов манасчык Саякбай Каралаевдин окуяны алдын ала билген баамчылдык касиетине байланыштуу бул окуяны эскерет. 1971 жылы жазга жуук Саякбай ооруп жатат деген кабарды угуп, досу Чалагыз Иманкулов экөө Рыбач шаарына келсе манасчы төшөктө экен. Ошондо дагы кабагын чытып, кайратынан жазбай, оорусуна кейибей, каш серппей, туурга конгон бүркүттөй отура кетет. Үйүндө келини карап атыптыр. Келгендерди көрүп, оорудан Шаабайы сууп жаткан Сакең сүйүнүп кетет. Берке кыраан калгырдан 2 шише бузулуп, Сакең дагы суусап калган экен. 2 чөйчөк жуткан соң өзү ачылып, жүзү албырып, алар менен аркы беркини сүйлөшүп, тамак оорусунан айыккандай боло түшөт. Шаабай Азизов менен Чалагыз дагы кубанат буга, бирок алар менен коштошоорду Сакең коштошкусу келбей, көзүнө жаш алып, эми силерди экинчи ирет кайрылып көрбөй калам го деп жашып, демейде келген мейманды эшикке чейин узатып жүргөн меймандос манасчы төшөгүнө ары карап жатып алат. Сыягы көзүнөн жашы буурчактап, көөдөндө духу түшүп турганын тигилерге көрсөтпөйүн десе керек да. Ошондон 1,5-2 ай өтпөй эле улуу манасчынын өрт жүрөгү токтоп калыптыр деген суук кабар жалпы журтка жалындай таркайт. Манасчылардын алпы Тыныбек Жапай уулу көз жумаарда. Бу дүйнөдө 2 арманым бар. Бири 42 жыл манас айттым. Кудай дагы 15 жыл өмүр берсе, аягына чыгаар белем, чыкпай кетип баратам. Улуу балам Сооронбайга бийлигимди бердим. Ортончу деген байга байлыгымды бердим. Кичинекей актаныма өнөрүмдү табыштадым. Экинчи арманым Турдуманбет жетиде. Ушуга эч нерсемди калтырбай калдым деп кейиген тура. Ал улуя манасчы айткандай эле, улуу баласы Сооронбайдын балдары бийликте кызмат кылышып, деген байдын балдары колунда барлардан болуп, Актанынын балдары Актан Тыныбеков, Табылды Актанов сыяктуу элге таанымал таланттардан болуп чыга келди. 1942 жылы Али Тестиер кезинде Сапарбек Касманбетов Көктөбөдөгү Турдакунов Жунушбай дегендин үйүндө Саякбайдын манас айтканын биринчи көрөт. Ошондо улуу манасчы жаш балага ырымдап устуканын сунуп батасын берет. Туура 20 жылдан соң 1962 жылы Рыбач шаарында аны таанып, сен манас айта албай кыйналып жүргөн турбайсыңбы? Эми нарынга барбай эле кой. Ошондо ал жакта театрда иштеп жүргөн эле. Өзүңдөн өзүң эле элге кабарың билинет бара-бара. Ушул жерде калып, эл аралап манас айтып баштайсың дейт. Айткандай эле Сапарбек Касманбетов көп жыл бою балыкчыда жашап, иштеп, чыгармачылыгы жалпы журтка таанылып баштайт. Соңку сөз ордуна. Орошон Оргуш талант менен жазылган чыгарманы бир дем менен, бир өзгөчө туюм менен түгөнүп калбаса экен деп аяп окуйт эмессиңби? Бул китептин кол жазмасында мен ошо сезим менен окуп, аягына чыккан соң гана редактор экенимди эске алып, кайра баштан дагы бир сире окуп отурам. Сөздү айта билген адам айтса кулак сүйүнөт да,
улуу Саякбай Манасчы кирген суудай күпүлдөп, Манасты Манас кылган кыргызды кыргыз кылган Манас деп, Манас бабабызды ай менен күнгө теңеп, андан ары аалам төбөсүнө көкөлөтө жеткир айтканын угуп, төбөдөн аптап куйкалаганын, нөшөрлөп жамгыр төккөнүн кенебей, сезип да койбой кыргыз эл туру. Анын дал ушул касиетин кубун келтире баяндап, Саякбай Манасчылардын Манасы деп, ыр десең ырдай окулган, кара сөздүн каймагын Каухор шурут тизген чыгарманы Каныбек Иманалиев жазып отурат. Саякбай Манас айтканда, асмандагы булутту ак олпок кылып алдына төшөй, мандаш уруп, калпагын кайкалата, колун аалам чексиздигине карай шилтеп, төбөсүнөн кирген нур оозунан Манаси ыр болуп төгүлүп, Манасчы жылдыз араласа, угарманы да жылдыз аралап, жер шарына тээ бийиктерден көз салса, угарман кошо көз салып, кайран сакең оо деп бир чаңырып алган сайын селтети арбалып, баатыр баянды окуяга аралашып жүргөн абалда аң кайса, анын жанындагы ак булутка жантайынан жатып алып, Сакем Манасчынын Манасы, Мүнүшкөрдүн Мүнүшкөрү деген Каныбек Иманалиевдин бир укмуш сөз бербеттерине берилип, Саякбай менен кошо саякаттап, тамашасына тунуп, богооз десе анысына дагы баш ийкеп, күлсө күлүп, ал арзыган аялга кош арзып, ал кандай жан, кандай сулуу болду экен деп, өзү көргөн, өзү билген сулууларды көз алдыга тартып, Саякбай Мүнүшкөрдүн куштары аны сагынгандай сагынып, көк батылса кошо талпынып, шаңшыганына кубанып, таарынганына таң берип, Саякбай менен замандаш болуп саламдашып, кошо жашап окурман таңданат. Эмне деген керемет баян, баарын коюп, Манасты айт деп кыйкыргың келет. Манасчынын Манасы Саякбайды оку дегин келет. Каныбектин калеминин аземи ушунда, талантынын табы көкөлөгөн кербези ушунда. Айтууга сөзүң, жазууга кебиң, мактоого алың жетпей калган чыгарма чыгаан эмне? Аны жараткан жазуучу таланттуу дебегенде не дейсиң? Деги көз тийбесин дейсиң? Манас руху Саякбай арбагы колдосун дейсиң? Кол жазманы экинчи сыйра окуп кирип, кайрадан арзуу ойлорго сүңгүп, китептеги Манас ыйык, аны аңдаш үчүн сезимиң да, денең да аруу болсун деген сөзгө ак тилден ишенгенден, дилиң менен дитиңди тазалаш үчүн сууга чайканып келип, кайра баштан окуп киргениңчи, бул эмне? Жазуучунун таланттуулугунун баасы эмне? Төгөрөктүн төрт бурчунда Манас наамдуу нечен тоо, нечен тала түз, көл дарыялар бар. Ал энчилүү ат эмнени түшүндүрөрүн ал жерлерде жашаган калк билбейт, аны кыргыз билет. Байыркыдан байыркы Кытай, Перс булактарында Манас жөнүндө маалымат жок, ал кыргызда гана бар. Бхараттын, Индиянын эзелки Махабхарата эпосунда гана Манас болбосо сезим болбойт деген бир сап жүрө. Аалымдар андагы Манас деген сөздү адам деп которуптур. Ошон үчүн дүйнө улуттары түп аталарын адам ата дешеттептир. Анда неге алар түп атасынын атынан аталбай, бирин-бири киши деп, человек деп, ман деп дагы түркүн-түр аташат? Адам атадан тараганбыз деген кыргыз гана бири-бирин адам атап, адам деп сыпаттап, Манас деп ураан чакырат, Манас деп сыйынып, Манас деп сыймыктанып, Манас деп кубанып, Манас деп ыйлайт. Кыргыз гана Манас баба баатыр дайынын эне сүтү менен эмип, канына сиңирип, өзүнүн Манас тукум экенин муундан муунга мураска калтырат. Карт тарыхта аты калып, өзү жок эчен калктар. Замандардын кыямат кайымдарынан аман калып, жашоо сапарында сабын сактап, өсүп көбөйбөй, өлүп түгөнбөй келаткан кумурскадай көбөйүп, жер ааламды каптап бараткан улуттар да кыргыздын Манасындай Манас жарата алган эмес. Манасты кыргыздай билген, кыргыздай улуулап, кыргыздай ыйыктаган эч бир улут жок. Кыргыз, Манас, эл, Манасчы эл. Мына ушуларды камтыган китепти окуган ар бир кыргыз баласы өзүнүн кыргыз улуту менен сыймыктанат, мекенчил сезими курчуйт. Манасчы Саякбайды пир тутуп, Манас тааныйт, Манас үйрөнөт. Кайыптан өнөр жалгаса, Манас ата түшүнө аян берип, Манас айтат.
манасчылардын желесин тартып, сабын түзөп, уламасын улантып, кылымдарды карытып, өздөрү карыбай, өздөрү талыбай келе берет. Каныбектин китеби ушуларды утурлаганы менен баасы теңдешсиз. Китептин кол жазмасын окуп, дал ушундай пикирин калтырган жазуучу Борбор Азия Адабият Академиясынын академиги Токтобай Мүлкүбатовдун пикири китепте жыйынтыктайт. Сиздер белгилүү мамлекеттик жана саясий ишмер, журналист жана илимпоз Каныбек Иманалиевдин «Саякбай. Гений жөнүндө баллада» очерк эсселерден турган китебин уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.